Арбаңыздар ардактуу каналымдын угармандары. Орус элинин залкар жазуучусу Лев Николаевич Толстойдун Пейилдин оңолушу романын улантып окуйбуз. Маслова бараткан кылмышкерлер тобу 5000 чакырымга жакын жол жүрдү. Пермге чейин Маслова темир жол уголовный кылмышкерлер түшкөн пароход менен келди. Ушул шаарда гана Нехлюдов суранып жүрүп, ушул эле топ менен бараткан баягы Богодуховская өзүнө акыл айткандай, Маслованы саясий кылмышкерлерге зорго коштурду. Пермге чейинки жол Маслова үчүн физический жагынан да, адеп ахлак жагынан да өтө оор болду. Физический жагынан оор болгон себеби тарчылык, ыпластык, такыр уктатпаган кантала менен бүргө кыйнады. Адеп ахлак жагынан кыйын болгон себеби жанагы кантала менен бүргө сыяктуу өзүн жийиргендирген эркектер ар этап сайын алмашып отурушса дагы бардык жерде ачкенедей жабышып, тынчын алып аябай тажатты. Арестант эркектер менен аялдардын, надзирательдер менен конвойлордун арасында уятсыз бузулган адат ушунчалык күчөдү. Ар бир аял, айрыкча жаш аял, эгерде ал өзүнүн аялдык абалынан пайдалангысы келбесе, дайыма сак болушу керек эле. Дайыма коркуп, күрөшүп жүрүү өтө кыйын болду. Өзүнүн сымбаттуулугу жагынан да, бардыгына белгилүү мурунку абалы боюнча дагы Масловага асылгандар бөтөнчө көп болду. Өзүнө жабышкан эркектерге тартынбай сокку бергени эркектерге өздөрүн кордогондой сыяктанды да, ага мурдагысынан бетер кекеништи. Федосия менен өзүнүн зайыбына да ошондой асылгандар көп экенин билип, зайыбын сактоо үчүн атайы камалып, арестант катарында Нижний шаарынан тартып камактагылар менен бирге келаткан Тарас менен жакын мамиледе болгону Маслованын абалын бир кыйла жеңилдетти. Саясий кылмышкерлердин бөлүмүнө көчүрүү Масловага бардык жагынан жакшы болду. Саясий кылмышкерлер жакшы жайланышып, тамакты жакшы жеп, зордук зомбулукту азыраак көргөндүгү жөнүндө сүйлөбөгөндө дагы саясий кылмышкерлерге көчүрүү Маслованын абалын жеңилдеткендигинин дагы бир себеби эркектердин ошентип куугунтуктап асылганы тыйылды. Өзү азыр унуткусу келип жүргөн мурунку абалын минута сайын эсине түшүрүп, ыза кылуу эми болгон жок. Анын саясий кылмышкерлердин арасына ушул көчүрүлгөндөрүнүн негизги бир артыкчылыгы өзүнө бүтүндөй чечкиндүү, пайдалуу таасир кылган кай бир кишилерди ал эми билди. Этаптарда Масловага саясий кылмышкерлер менен бирге жайланышууга уруксаат берилген эле, бирок дени карды суу болгондуктан уголовный кылмышкерлер менен бирге басышы керек болчу. Ал Томскиден тартып дайыма ошентип жүрүп отурду. Аны менен кошо дагы эки саясий кылмышкер баягыда Нехлюдов Богодуховская менен көрүшкөндө таң калтырган кой көздүү сулуу кыз Мария Павловна Щетинина жана дагы ошо көрүшкөнүндө Нехлюдов байкап калган кара чачы саксайган, көзү чуңкул, жазы маңдай Якутск областына айдалып бараткан Семансон деген киши бирге баратты. Мария Павловнанын жөө жүргөн себеби уголовный кылмышкер, боюнда бар аялга ал өзүнүн арабадагы ордун берген болчу. Семонсондун жөө баскан себеби таптык артыкчылыктан пайдаланууну ал адилетсиздик деп эсептеди. Араба менен кечирээк чыккан башка саясий кылмышкерлерден бөлөк бул үчөө уголовный кылмышкерлер менен кошо таң заарда чыгып жүрдү. Кылмышкерлердин жаңы конвой офицери кабыл алган чоң шаарга жетээр алдындагы акыркы этапта да ушундай болгон эле. Сентябрдын башындагы эртең мененки күн жаан чачындуу болчу. Бирде кар, бирде жамгыр жаап, катуу суук шамал болуп турду. 400 эркек, 50-гө жакын аялдан турган арестанттар тобу этаптын короосуна небак келип, бир кыйласы старший конвойдун жанында старосталарга 2 суткалык тамакка акча берип жаткан офицерлердин айланасында токтолуп, анча-мынчасы этаптын короосуна кирген соодагер аялдардан тамак сатып алып жатышты. Оокат сатып алып жаткан арестанттардын акча санаган уу-дуусу соодагер аялдардын чыңылдап сүйлөшкөнү угулуп турду. Катюша менен Мария Павловна экөө тең өтүк, чулук тон кийип, баштарына жоолук салып, этаптын үйүнөн короого чыкты дагы шамалдан качып, дубалдын ыгына отуруп, биринен сала бири өзүнүн табарын мактап,
жаңы бышырылган ак нан, пирог, балык, кесме, ботко, бышкан боор, ойдун этин, жумуртка, сүт, кала берсе бирөө торопойдун коорулган этин саткан соодагер аялдарды көздөй жөнөдү. Котта перче куртка, жүндөн токулган байпагынын үстүнөн галош кийип, жип менен байлап алган Симонсон, ал вегетарианец эле, союлган малдын терисинен тигилген кийимди кийбей турган кылмышкерлердин чыгышын күтүп, короодо турган болчу. Оюна келе калган пикирди дептерчесине жаза коюп, ал крыльцонун жанына турду. Анын оюна келген пикир мындай эле. Эгерде, деп жазды ал, бактерия адамдын тырмагын байкап, изилдеп көрсө, адамдын тырмагын ал органикалык зат деп тааныбас эле. Куду ошол сыңары биз дагы кыртышын байкап көрүп, жер шарын органикалык эмес зат деп таптык. Бул туура эмес. Бир канча жумуртка, бир байлам бублик, балык, жаңы бышкан буудайдын нанын сатып алып, Маслова мешогуна салып, Мария Павловна соодагер аялдар менен эсептешип жатканында арестанттардын арасы дүрбөп калды. Баары жымжырт боло түшүп, катарга тизиле башташты. Офицер чыкты дагы этаптан чыгаар алдындагы акыркы буйрукту бере баштады. Баары демейдегидей болду. Арестанттарды түгөлдөп, кишендери сынган жокпу деп карап, зоолу менен бараткандарды эки-экиден чиркештире баштады. Аңгыча болбой офицердин начальникче каарданган кыйкырыгы, бирөөнү сабаган дабыш, баланын ыйлаган үнү угулду. Бир паска баары жымжырт боло түштү. Анан топураган элдин арасынан күңкүлдөп, күңгүрөнгөн добуш чыкты. Маслова менен Мария Павловна ошол оочуу болгон жерди көздөй басты. Дуу болгон жерге барып, Мария Павловна менен Катюша төмөндөгүдөй окуяны көрдү. Ак саргыл чоң муруту бар, тулкусу чымыр офицер кабагын бүркөп, арестанттын жаагына тийип ооруган оң колунун алаканын сол колу менен аарчып жатыптыр. Оозуна келген богооз сөздү айтып, тынбай тилдей берди. Жарылып канаган жаагын бир колу менен аарчып, жоолукка орогон, чыңырып ыйлаган кичинекей кызын бир колу менен көтөрүп, чачынын тең алынган, узун бойлуу арык, кыска халат, андан да бетер кыска шым кийген арестант анын жанында отурду. Мен сага богооз акылдуу сунганды көрсөтөмүн, аялдарга баргын, деп кыйкырды офицер. Айдоого кетип бараткан Томскиде тиф менен ооруп өлгөн Заеванан калган жаш кызын жол бою көтөрүп келаткан общественникте колуна зоолу кийген деп офицер жекирип аткан эле. Колума зоолу кийгизсең, баланы көтөрө албай калам, деп арестанттын каяшы айтканына ачуусу келип, офицердин ого бетер кыжыры келди дагы моюн сунбаган арестантты сабап койду. Бул тууралуу Ленёвдун «Этапта» деген китебинде дагы жазылган факты бар. Конвой солдат бир колуна зоолу кийгизилген, кабагын бүркөп, бирде офицерге, бирде таяк жеп, кызын көтөрүп турган арестантка астыртан караган. Кара сакал арестант таяк жеген арестанттын бет маңдайында турду. Кызды алгын деп конвойго офицер дагы буйрук берди. Арестанттардын арасынан күңгүрөнгөн добуш улам көбүрөөк угула баштады. Томскиден бери зоолу кийбей эле келатабыз го деген бирөөнүн кырылдаган добушу арткы катардан угулду. Күчүк эмес бала го, ал эми кызын кайда таштамак эле? Минткени закон эмес, деди дагы бирөө. Бул ким, деди офицер, жылаан чагып алган эмече бакырып, топтолгон элди көздөй окторулду. Мен сага законду көрсөтөйүн. Ким айтты? Сенби? Сенсиңби? Баары эле айтып атышат. Себеби, деди бети жазы жапалдаш бойлуу арестант. Ал сөзүн бүт айтып үлгүрбөй калды. Офицер эки колу менен аны жаакка ургулай баштады. Бунт чыгарыңар келеби? Бунт чыгарганды мен силерге көрсөтөмүн. Иттен бетер баарыңды атып өлтүрөм. Начальниктер рахматтан башка эчтеке айтпайт. Кызды алгын. Жардашкан эл жымжырт боло калды. Жанманы калбай чыркырап ыйлаган кызды бир конвой жулуп алды. Экинчи конвой кыңк этпей колун тосуп берген арестантка зоолу кийгизе баштады. Аялдарга алып барып бер, деп кыйкырды офицер конвойго, кылычынын портупеясын оңдоп жатып. Кичинекей кыз жоолуктан колун чыгарууга далбастап,
Кызарып татарып, чырылдап бийлай берди. Мария Павловна элдин арасынан чыга калып, конвойдун жанына келди. Господин офицер, кызды мен көтөрүп жүрөйүн, уруксаат берсеңиз, деди. Кызды көтөргөн конвой солдат токтой калды. Сен кимсиң деп сурады офицер. Мен саясий арестантмын. Мария Павловнанын балбылдаган көзү, сулуу иреңи офицерге таасир калтыргыдай сыяктанды. Офицер аны баягы кабыл алганда эле көргөн болчу. Офицер эмне кылсам деп ойлонгонсуп, унчукпай Мария Павловнага карап калды. Мага баары бир, кааласаңыз көтөрүп жүрүңүз. Тигилерди айоо сизге жакшы. Качып кетишсе, ким жооп берет? Кичинекей кызы менен кайка качмак эле, деди Мария Павловна. Сиз менен сүйлөшүп тургудай убактым жок. Кааласаңыз алыңыз. Бер дейсизби деп сурады конвой. Бергин, келе кой мага, деди Мария Павловна, кызды өзүнө алдап чакырууга тырышып. Бирок конвойдун колунан атасын көздөй жулунган кыз дагы эле чыңырып ыйлап Мария Павловнага баргысы келген жок. Кое туруңузчу, Мария Павловна, мага келет, деди Маслова мешогунан бублик алып жатып. Маслованы кыз тааный турган, анын иреңин, бубликти көрө коюп, кыз Масловага барды. Баары тым-тырс боло түштү. Дарбаза ачылып, партия сыртка чыгып тизилди. Конвойлор дагы кайра түгөлдөп чыкты. Буюмдарын салып, мешокторун байлап, чабалдарын арабаларга отургузушту. Маслова кызды колуна көтөрүп, аялдын жанына келип, Федосия менен жанаша турду. Болгон окуяны баштан аяк байкап турган Симонсон атырылып кере-кере басып, буйруктарын берип бүтүп, тарантасына отуруп жаткан офицердин жанына келди. Бу кылганыңыз жакшы эмес, господин офицер, деди Симонсон. Ордуңузга барыңыз, сиздин ишиңиз эмес. Сизге айтуу менин ишим, ошондуктан бу кылганыңыз жаман деп айтып атам, деди ал, коюу кашынын астынан офицердин бетине тиктей карап. Даяр болдубу? Кылмышкерлер марш деп кыйкырды офицер. Анан арабакеч солдаттын ийинине сүйөнүп, тарантасына түштү. Партия ордунан жылды дагы калың токойдун арасынан өткөн. Эки жагы арык болуп казылып, эзилген ылай жолго чыгып, чууруп жөнөдү. Кийинки 6 жылдын ичинде шаардагы 2 ай бою уголовный кылмышкерлер менен бирге түрбөдөгү бузуку, шаан шөкөттүү, жылуу жумшак турмуштан кийин саясий кылмышкерлердин башына түшкөн шарттын оордугуна карабастан, эми алар менен бирге болгону Катюшага эң жакшы көрүндү. Жакшы тамак ичип, 2 күн жүргөндөн кийин 1 күн дем алып, 20-30 чакырым жерде жөө басканы анын ден соолугун чыңдады. Жаңы жолдоштору менен бирге болгону турмушта ага ушундай сонун мүдөөлөр дашты. Далай мүдөөлөр жөнүндө анын эч кандай түшүнүгү да жок эле. Азыр өзү бирге кетип бараткан, өзү айткандай, жанагы эң сонун кишилерди анын билбегени мындай турсун, ал элестете да калбайт эле. Соттошту деп ыйладым эле дечү болду ал. Кудайга 2 дүйнөдө тең ыраазымын. Азыр билгеними өмүр бою билмек эмес экенмин. Ушул кишилерди сүрөгөн себептерди Маслова оңой эле кыйналбай түшүндү. Элден чыккан киши болгондуктан аларга бүтүндөй тилектеш болду. Ушул кишилер элди жактап, төрөлөргө каршы чыкканын ал ачык түшүндү. Ушул кишилердин өздөрү дагы бир кезде төрө болгону, эл үчүн өздөрүнүн байлыгынан, эркиндигинен, өмүрүнөн ажыроого кайыл болгону, ушул кишилерди бөтөнчө баалоого, аларга суктанууга аны аргасыз кылды. Маслова өзүнүн ушул жаңы жолдошторунун баарына суктанып жүрдү. Бирок баарынан көп суктанганы Мария Павловна болду. Жон гана суктанып тим болбостон, аны бөтөнчө ызааттап, кубана жакшы көрдү. Ушул 3 тилде сүйлөгөн бай генералдын сулуу кызы өзүнө карапайым жумушчу аял катарында тутканы, бай агасы жиберип турган нерселердин баарын өзү албай, башкаларга бергени, жөн эле жупуну кийинбей, абдан жакырдай кийингени, өзүнүн үстү башына кунт койбогону Маслованы таң калтырды. Кыздын ушул сапаты жароокерленүүнүн бүтүндөй жоктугу аны бөтөнчө таң калтырды. Ошондуктан Маслова ага куштар болду. Мария Павловна өзүнүн сулуу экенин биле турганын, атүгүл билгени өзүнө дагы жага турганын, бирок эркектерге сымбаттуулугу бөтөнчө таасир кылганына кубанганы мындай турсун, кайра ушунусунан чулуучуп,
ашык болуп калуудан заарканып, коркуп жүргөнүн Маслова ачык көрдү. Мария Павловнанын жолдоштору аны билген эркектер ага суктанса дагы суктангандарын билгизгиси келбей, аны менен эркек жолдош катарында мамиле кыла турган. Бирок бейтааныш кишилер ага көп басыла турган. Мария Павловнаны өзү айткандай өзүнүн карылуулугу гана сактап калуучу эле. Өзүнүн карылуу күчтүү экендигине өзү бөтөнчө мактанчу. Бир күнү деп ал күлүп Катюшага сүйлөп берди. Көчөдөн бир төрө мага асыла калды. Кой десем такыр болбойт. Анан жакасынан алып туруп ушундай силктим эле үрөйү учуп качып кетти. Мария Павловнанын өзү айткандай революционер болуп кеткен себеби бала чагынан тартып эле ал төрөлөрдүн турмушунан заарканып, карапайым кишилердин турмушун жакшы көрө турган. Аны ар дайым сен мейманканада болбой, кыздардын үйүндө, ашканада жүрөсүң, атканада болосуң деп тилдешчү эле. Ашмачы аялдар арабакештер менен бирге жүрсөм, көңүлүм көтөрүлө турган. А биздин төрөлөр аялдар менен бирге болсом, зерикчелим дей турган ал. Кийин аркы беркине түшүнө баштаганымда биздин турмушубуз бүтүндөй жаман экенин байкадым. Энем жок болчу, атамды жаман көрчү элем. 19га чыкканымда жолдош аялым менен үйдөн качып барып, фабрикага жумушчу болуп киргем. Фабрикада иштегенден кийин ал кыштакта иштеп, анан шаарга келип, жашыруун типографиясы бар квартирада камакка алынып, каторгага кесилген болчу. Мария Павловна ушунусун өзү эч качан сүйлөчү эмес. Бирок тинтүү убагында революционерлердин бири караңгыда атканын мен аттым деп мойнуна алган үчүн каторгага кесилгенин Катюша башка кишилерден уккан. Катюша аны билген убактан тартып, кайда гана, кандай гана шартта болбосун, Мария Павловна өзү жөнүндө такыр ойлобой, ар дайым чоң иште да, кичине иште да бирөөгө кызматын көрсөтүп, жардам берүү жөнүндө гана кам жегенин көрүп жүрдү. Анын азыркы жолдошторунун бирөө Новодровов тамашалап, бирөөгө жакшылык кылууга аны дайыма ынтызар болуп турат дей турган. Анын бул айтканы чын эле. Мария Павловнанын бүткүл өмүрүнүн мүдөөсү эле. Мергенчи илбээсин издеген сыяктуу башкаларга кызматын көрсөтүү ыңгайын издей турган. Анын ушундай ынтызаарлыгы өнөкөт турмушунун негизги иши болуп кетти. Ал башкаларга кызмат кылууга дайыма табигый түрдө ынтызар болуп тура турган. Билген кишилер анын ушул сапатын баалабай, кайра колго алышчу. Маслова аларга келип кошулганда Мария Павловна Катюшадан заарканып, жийиркенип жүрдү. Катюша дагы анын ошенткенин, бирок кийин Мария Павловна өзүн өзү зордоп, Катюшага бөтөнчө мээримдүү, кайрымдуу боло баштаганын байкады. Ушундай бөтөнчө мыкты адамдын мээримдүүлүгү, кайрымдуулугу Масловага таасир кылды дагы. Ал Мария Павловнага бүтүндөй жан дили менен берилип, ойлонбой этпей эле анын көз караштарын өздөштүрүп, баардык жагынан аны туурай турган болду. Катюшанын ушинтип жан дили менен берилип жакшы көргөнү Мария Павловнага таасир кылды дагы. Ал Катюшаны жакшы көрүп калды. Жыныс жышаанасы боюнча ашык болуудан экөөнүн тең бою качканы ушул эки аялды андан бетер жакындаштырды. Андай ашык болууну бирөөнүн жаман көргөн себеби, андай турмуштун эң жаман жагын башынан өткөргөн эле. Экинчисинин жек көргөн себеби, андай турмушту башынан өткөрбөстөн, андай ашык болууга кандайдыр түшүнүксүз, ошону менен катар адамдын касиетин кордой турган, жийиркеничтүү нерсе катарында карай турган. Мария Павловнанын таасири Масловага баш ийген бирден бир таасир болду. Бул таасир Маслова Мария Павловнаны жакшы көргөнүнөн келип чыкты. Дагы бир таасир Симасондун таасири эле. Ал таасирдин келип чыккан себеби Маслованы Симасон жакшы көрүп калды. Бардык кишилер анча-мынча өз пикири боюнча, анча-мынча башкалардын пикири боюнча жашап, аракет кылат. Канчалык өз пикири боюнча жашаганына, канчалык башка кишилердин пикири боюнча жашаганына жараша, кишилердин ортосундагы негизги айырма келип чыгат. Кай бир кишилер көп учурда өз пикирин акыл ою катарында пайдаланат. Жүргүзмө кайышы алынып ташталган дөңгөлөк менен ирилешкен сыяктуу өз акылы менен ирилешет. А жүрүш турушунда башка кишилердин пикирине, үрп-адатка,
жөрөлгө, законго баш ийишет. Башка бир кишилер өз пикирин өзүнүн бардык аракеттериндеги негизги кыймылдаткыч күч катарында эсептеп, өз акылы талап кылган нерселер менен гана эсептешет. Өз акылына баш ийет. Анда санда гана сын көзү менен баа берилгенден кийин башкалар чечкен нерсеге ээрчийт. Симонсон мына ушундай киши эле. Ал бардык нерсени акылы менен териштирип туруп, анан чече турган, а чечкенин иштебей койчу эмес. Гимназист болуп жүргөн убагында эле мурун интенданттык чиновник болгон атасынын дүйнөсүн арам жол менен табылган дүйнө деп чечип, ал атасына "Сен бул байлыгыңды элге бергин" деген. Атасы анын сөзүнө кулак салмак тургай, аябай сөгүп тилдеген. Ал үйүнөн кетип, атасынын каражаттарынан пайдаланган эмес. Азыр дооран сүрүп турган балейинин баары элдин караңгылыгынан болуп жатат деп чечип, ал университеттен чыгып, народниктерге кошулду. Кыштакка барып мугалим болду дагы, өзү туура деп тапкандардын баарын окуучуларына, дыйкандарга дагы тайманбай айта берди. Натура деп эсептегендердин баарын терс какты. Аны камап соттошту. Сот убагында ал мени соттоого судьялардын акысы жок деп чечти дагы, пикирин тайманбай айтты. Судьялар анын айтканына макул болбой соттой беришкенде, ал жооп бербейм деди дагы, чын эле судьялардын бардык суроосуна жооп бербей, унчукпай туруп алды. Аны Архангельск губерниясына айдап жиберишти. Ошол жерде жүргөн кезинде ал өзүнүн бүткүл аракетин айкындай турган, өзүнчө бир дин жолун ачты. Ошол дин жолу мындай эле: дүйнөдөгү нерселердин баары жандуу, жансыз нерсе жок. Биз органикалык эмес, өлүк деп эсептелген заттардын баары биздин акылыбыз жетпеген эбегейсиз зор органикалык телонун бөлүктөрү гана. Ошондуктан опсуз чоң организмдин бир бүртүгү болгон кишинин милдети ошол чоң организмдин, анын бардык тирүү бөлүктөрүнүн өмүрлөрүн колдонушу керек. Ошондуктан ал жандуу нерсени жок кылууну кылмыш деп эсептей турган. Согушка, жазалоого кишилерди гана эмес, айбанаттарды дагы ар кандай өлтүрүүгө бүтүндөй каршы эле. Үйлөнүү жөнүндө дагы анын өзүнчө теориясы боло турган. Анын теориясы мындай эле: кишилердин төрөлүп көбөйүшү адамдын эң төмөнкү гана милдети болот. Жашап турган тирүү жанга кызмат кылуу эң жогорку милдет болот. Канда фагоциттердин бар болгону аркылуу ал өзүнүн ушул пикирин ырастай турган. Бойдок кишилер анын пикири боюнча жанагы организмдин чабал оорулуу мүчөлөрүнө жардам берүүчү фагоциттер эле. Ушундай деп ыйгарган күнүнөн тартып, ал мурун жигит чагында бузукулукка берилип келсе дагы, кийин ошондой туруп жүрдү. Мария Павловнаны дагы өзүн да ал сонун фагоцитпиз деп эсептей турган. Катюшаны сүйгөнү анын ушул теориясын бузган жок. Себеби начарларга фагоцитче жардам берүүгө мындай сүйүү жолтоо кылбайт, кайра дагы көбүрөөк шыктандырат деп эсептеп, ал карандай сүйө турган. Бирок мындан тышкары адеп акылак маселелерин дагы ал өзүнчө чечүүчү эле. Практика маселелеринин көпчүлүгүн дагы ал өзүнчө чече турган. Бардык практика иштерине анын өзүнчө теориясы бар эле. Канча саат иштеп, канча саат дем алыш керек, кандайча тамактанып, кандайча кийинүү керек, мешти кандай жагып, кандай жарык кылуу керек экени жөнүндө өзүнчө эрежелери боло турган. Ошондой болсо дагы Симонсон кишилерден өтө жашынып, жупуну эле. Бирок бирдеме кылмакчы болуп белсенсе, аны эч нерсе токтото алчу эмес. Мына эми ушу киши Маслованы сүйүп калып, ага чечкиндүү таасир кылды. Маслова өзүнүн аялдык сезгичтиги аркасында анын сүйгөнүн көп узабай эле билип койду. Ушундай бөтөнчө кишини өзүмө ашык кылууга жарадым деп түшүнгөнү көңүлүндө Катюшанын зоболосун жогору көтөрдү. Нихлюдов ага пейилинин кеңдигинен, мурда айыптуу иш кылганынан үйлөнөм деди. Бирок Симонсон Катюшаны дал азыркы кейпиндеги бойдон сүйдү. Жөн гана сүйгөндүгүнөн сүйдү. Анын үстүнө Симонсон аны башка аялдардан бүтүндөй бөтөнчө, эң мыкты өнөгөлүү сапаты бар аял деп эсептегенин Катюша сезип жүрдү. Симонсон өзүнө кандай сапатты жабыштырып жүргөнүн
Катюша жакшы билген жок, а бирок Симонсондун тилегин алдабоо үчүн өзү элестете алган өзүндөгү эң жакшы сапаттарды баардык күчү менен ойготууга тырышты. Ошонун аркасында Катюша колунан келишинче жакшы болууга аракеттенди. Баягы түрмөдө саясий кылмышкерлердин жалпы кароосу болуп жатканда салаңдаган кабак кашынын астынан жазыксыз, мээримдүү көгүш көзү менен анын бөтөнчө тиктей караганын байкаганда эле Катюша ошенте баштаган болчу. Ошондо эле Катюша анын бөтөнчө киши экенин, өзүнө бөтөнчө караганын байкаган эле. Чачы саксайып, кашы салаңдап сурданганы баладай мээримдүү, момун көз карашы менен эрксизден таң калтыргандай айкалышып турганын байкаган эле. Кийин Томскиде өзүн саясий кылмышкерлерге көчүргөндө Катюша аны дагы көргөн болчу. Экөөнүн ортосунда эч кандай сөз айтылбаса дагы тиктеше карашкандары, бири-бирибизди унутпайбыз, бирибизге бирибиз керекпиз деп тургандай эле. Кийин дагы экөөнүн ортосунда анчалык орчундуу сөз болгон жок, бирок Маслова ал жанында туруп сүйлөгөндө анын сөзү өзүнө багытталгандыгын мүмкүн кадыры түшүнүктүүрөөк кылып сүйлөөгө тырышып, өзү үчүн сүйлөп жатканын сезип жүрдү. Симонсон уголовный кылмышкер менен жөө жүрө баштаган күндөн тартып экөө бөтөнчө жакындаша баштады. Нижнийден тартып Пермге чейин Нехлюдов Катюша менен эки гана жолу көрүшө алды. Бир жолу Нижнийде тор менен тосулган баржада арестанттарды отургузаар алдында, экинчи жолу Пермде түрмөнүн конторасында көрдү. Ушул эки жолу тең Катюша ага сырын жашырып, арамдык ойлогондой сыяктанды. Жакшы келатасыңбы? Дагы эчтеме керек эмеспи деп Нехлюдов сураганда, Катюшанын тайсалдап, жазганып, мурдагы каадасынча жемелеп касташпай жооп кайтара турган болду. Ушул кийинки убакта эркектерден асылганынан Катюшанын ындыны өчүп жүргөнү Нехлюдовдун жүрөгүн өйкөдү. Ал жолдо жүргөн кезиндеги эң оор бузуку шарттардын таасири астында Катюша мурдагысындай өзү менен өзү ыйкы-тыйкы болбогой эле, турмуштан үмүт үзбөгөй эле. Ошондой абалында мага кыжыры келчү. Кайгымды унутайын деп тамекини көп чегип, винону көп ичип кетпегей эле деп коркту. Бирок Нехлюдов ага эч кандай жардам кыла алган жок. Себеби ушул жолго чыккан алгачкы убагында аны менен көрүшүүгө мүмкүнчүлүгү болбоду. Катюша саясий кылмышкерлердин арасына көчүрүлгөндөн кийин гана Нехлюдов өзүнүн чоочуп жүргөнү негизсиз экенине көзү жеткени мындай турсун, көрсөм экен деп эңсеп жүргөнү, Катюшанын ички өзгөрүшү улам даана болуп баратканын көрүшкөн сайын байкоочу болду. Томскиде биринчи көрүшкөнүндө Катюша баягы келер алдындагысындай боло баштады. Нехлюдовду көргөндө ал кабагын бүркөп, жазганган жок. Кайра өзүнө кылган жакшылык үчүн бөтөнчө азыр өзү бирге бараткан кишилер менен баш коштурган үчүн алкыш айтып, аны кубана жайдары тосуп алды. Этап менен 2 ай жүргөндөн кийин Катюшанын өзгөргөнү анын сырткы келбетинен да байкала баштады. Катюша картайгансып, арыктап, күнгө күйүп карарды. Эки чыкыйындагы ууртундагы бырыш ачык көрүндү. Чачын мурдагысынча маңдайына чыгарып койбой, жоолук менен байлап жүрдү. Кийиминде да, чачында да, кишилер менен сүйлөшкөндө да мурункудай жагалдануунун жышаанасы болгон жок. Андагы болгон жана болуп жаткан ушундай өзгөрүш Нехлюдовду бөтөнчө кубандырды. Нехлюдовдун ага карата болгон сезими эч качан азыркыдай болгон эмес эле. Ушул сезиминде анын баягы биринчи жолку куштар болгону менен да, андан бетер кийин өзү башынан өткөргөн жыныстык ашык болуу менен да, мойнумдагы милдетимди аткардым деп өзүнө өзү маашыр болуп, соттон кийин үйлөнмөкчү болгондогу сезими менен да эч кандай окшоштук жок эле. Анын бул сезими Катюша менен түрмөдө көрүшкөндө биринчи жолу, анан ооруканадан кийин ал өзүнүн заарканганын жеңип, баягы фельдшер менен болгон окуясын кечиргенде андан бетер боору ооруп, аяган жөнөкөй сезиминин өзү эле фельдшер менен ойнош болду дегени кийин натура болуп чыкты.
Бул сезими дал ошондой эле сезим эле, бирок бир гана айырмасы андагы сезими күнүмдүк сезим эле. Эмкиси түбөлүктүү сезим болду. Ал эмне ойлосо дагы, эмне кылса да, анын жалпы көңүлү жалаң Катюшага гана эмес, баардык адамдарга боору уруп, аyoодо болду. Ушул сезим мурда жылчык таба албай, эми өзү кезигишкен кишилердин баарын көздөй, бет алган сүйүү ташкынын Нехлюдовдун жүрөгүнө шарагызган сыяктанды. Нехлюдов эми жолоочулап жүргөн убагында желигип, ямшик менен конвой солдаттан тартып, өзү барып жүргөн түрмөнүн начальниги менен губернаторго чейин баардык кишилерге эрксизден боорукер, камкор болуп кетти. Ушул мезгилдин ичинде Маслованы саясий кылмышкерлердин арасына көчүрүү аркасында адегенде Екатеринбургда чоң камерада бардыгы бирге абдан эркин отурушканда, анан Маслова барып кошулган 5 эркек 4 аял менен бирге жүргөн жолдо Нехлюдовго бир топ саясий кылмышкерлер менен таанышууга туура келди. Айдалып бараткан саясий кылмышкерлер менен Нехлюдовдун ушинтип жакындашканы анын алар жөнүндөгү көз карашын бүтүндөй өзгөрттү. Россияда революциячыл кыймыл башталган кезден тартып, айрыкча 1 марттан кийин Нехлюдов революционерлерге ак санабай, жек көрүүчү эле. Революционерлердин баарынан мурда катаалдыгы, өкмөткө каршы күрөшүүдө алардын колдонгон амалдарынын тымызындыгы, эң негизгиси революционерлердин аябай киши өлтүргөнү аны жаа бою качыра турган. Анан дагы революционерлердин мыкты сынганы ага өтө суук көрүнчү эле. Бирок революционерлерди жакшыраак билгенден кийин өкмөттүн көп учурда алардын жазыксыз ашыра азап чеккенин билген соң, революционерлер дал азыркысынан башкача боло албай турганын ал өз көзү менен көрдү. Уголовныйлар деп аталган кылмышкерлер эч кандай пайдасыз, тирикмуш жапа чегүүгө кириптер болсо дагы, соттоодон мурун дагы, соттоодон кийин да аларга карата анча-мынча законго ылайык сөрөй мамиле кылына турган. Бирок саясий кылмышкерлердин иштеринде анын жышаанасы да жок эле. Ошондой экенин Нехлюдов Шустованын дагы толуп жаткан өзүнүн жаңы тааныштарынын иштеринен ачык көрдү. Саясий кылмышкерлерге кылынган мамиле куду тор менен балык кармагандай кеп эле. Торго түшкөндүн баарын жээкке сүйрөп чыгып, ири керектүү балыктарды тандап алышат дагы, майда чабактын баары жээкке күнгө какталып кырылат. Ошо сыңары эч кандай күнөөсү жок, атүгүл өкмөткө эч кандай зыян да келтирбей турган жүздөгөн кишилерди кармап алып, кээде нече жыл бою түрмөдө кармап отурушту. Алар учугу оорулуу, жинди болду, же өздөрүн өздөрү өлтүрдү. Камакта тутушкан себеби аларды чыгаруу үчүн шылтоо болгон жок, бирок түрмөдө отурган кезинде тергөө убагында кандайдыр бир маселени тергештирип билүү үчүн алардын кереги тийиши мүмкүн эле. Ушул кишилердин, кала берсе өкмөттүн көз карашынан алганда да көп учурда күбөсү жок кишилердин тагдыры жандарм, полиция офицеринин, шпиондун, прокурордун, сот тергөөчүсүнүн, губернатордун, министрдин зомбулугуна, бош убактысына, көңүлүнүн кандай болуп турганына байланыштуу эле. Кандайдыр бир чиновник зериксе, же өзүнүн чоңураактардын көзүнө көрүнгүсү келсе, камайт дагы, өзүнүн же начальнигинин көңүлүн кандай болуп турганына жараша түрмөдө камап турат же кой берет. Эң чоң сапаттагы начальник дагы мыктылыгын көрсөтүү керекпи, же министр менен мамилеси кандай, ошонусуна жараша же жердин түбүнө айдатып жиберет, же камакта жалгыз отургузат, же сүргүнгө айдоого, каторгага, өлүм жазасына кестирип, же кандайдыр бир аял суранып келсе бошотуп кое берет. Саясий кылмышкерлерге куду согуштагыдай мамиле кылышты. Албетте алар дагы өздөрүнө каршы колдонулган чараны колдонушту. Аскер кишилер дайыма өздөрүнүн кылган жоруктарынын кылмыштуулугун алардан жашырганы мындай турсун, кайра эрдик кылды деп эсептеген коомдук пикирдин атмосферасында жашай турган сыяктуу саясий кылмышкерлер үчүн дагы
өзүнүн тобунун коомдук пикирлеринин ээрчими атмосферасы болот. Ошол атмосферанын аркасында эркиндиктен, өмүрүнөн, адамга бөтөнчө кымбаттуу нерсенин барынан ажыруу коркунуч турса да, өздөрүнүн ушундай катаал кылыктары аларга жаман эмес, ашкан эрдик катарында көрүнөт. Өзүнүн мүнөзү боюнча абдан жоош, тирүү жандарга зыян келтирүүгө жарабай тургандыгы мындай турсун, алардын жапа чеккенин дагы көрө албай турган кишилер. Камырабай башка кишилерди өлтүрүүгө даяр турганы, өлтүрүүнү белгилүү шартта өзүн өзү коргоо, жалпы жыргалчылыктын жогорку максатына жетүү куралы катарында закондуу адилет иш деп тапканы. Ушул таң каларлык окуя Нехлюдовго ошол аркылуу ачык болду. Өз иштерин, демек ошонун аркасында өздөрүн мактап, алардын дымактанганы өкмөт аларга көбүрөөк маани бергенинен, аларды тарткан жазанын катуулугунан келип чыгат. Өздөрү башынан өткөргөн нерсеге көзү жетип чыдоо үчүн алар кыйынбыз деп дымактанышы керек эле. Аларды жакын билгенден кийин Нехлюдов алар кай бирөөлөр ойлоп жүргөндөй туташ эле кара мүртөз кишилер эместигине, башка бирөөлөр эсептешкендей жапырт эле баатыр эмес, баардык жердеги сыяктуу кадимкидей эле, арасында жакшылары да, жамандары да, орточолору да бар кишилер экендигине көзү жетип ишенди. Алардын арасында азыркы доорон сүрүп жаткан жамандыкка каршы күрөшүүгө өздөрүн милдеттүүбүз деп чын пейилден эсептегендиктен революционер болгондору да бар эле. Бирок андай ишти эгоисттик, көйрөңдүк кылгандыгынан тандап алган кишилер да бар болчу. Нехлюдовго белгилүү алиги согуш убагында коркунучтуу, тобокел жалганды каалоо, кадимки эле кайраттуу жаштарга таандык сезимдердин аркасында революцияга тартылгандары көпчүлүк эле. Кадимкидей эле силерге алардын артыкчылыгы, алардын арасында адеп ахлак таламдары, кадимкидей эле кишилерден алардын артыкчылыгы, алардын арасында адеп ахлак таалымдарга колдонулган кишидей арак ичпөө, турмуштун катаалдыгына чыдоо, чынчыл болуу, өзүнүн кулкусун ойлобоо жөнүндө айтпай эле коелук. Жалпы иш үчүн бардыгына кайыл болууга, атүгүл жанын курман кылууга даяр туруу алардын арасында милдет болуп эсептелчү эле. Ошондуктан ушул кишилердин орто деңгээлден жогору тургандары андан алда канчалык жогору тура турган, чыгаан, өнөгөлүү, мыктылык жагынан өрнөк көрсөтүшө турган. Орто деңгээлден төмөн тургандары көп учурда калпчы, анткор, ошону менен катар майдаланган көйрөң кишилерден болуп, андан алда канчалык төмөн туруучу эле. Ошентип Нехлюдов өзүнүн жалпы тааныштырганын кай бирөөнү кадырлап гана тим болбостон жан дили менен сүйдү. Башкаларын таңазаар алган да жок. Катюша баарын кошулган кылмышкерлер менен кошо келаткан, каторгага кесилген учугу оорулуу Крыльцов деген жаш жигитти Нехлюдов бөтөнчө жакшы көрүп калды. Нехлюдов аны менен Екатеринбургда эле таанышкан болчу. Анан жолдо келатканында аны менен бир нече жолугушуп, аңгемелешкен эле. Бул жолу этапта күндүзгү эмгек эргүүсүнө токтоткондо Нехлюдов аны менен кирели кечке дээрлик бирге болду дагы. Крыльцов сөзгө берилип кетип, ага өзүнүн тарыхын, кандайча революционер болгонун сүйлөй баштады. Анын түрмөгө чейинки тарыхы абдан кыска эле. Крыльцовдун атасы түндүк губернияларынын бай помещиги ал жаш бала кезинде эле өлүп калат. Ал жалгыз бала болуп, энеси тарбиялайт. Ал гимназияда да, университетте дагы өтө зээндүү окуп, курсту математика факультетинин 1-чи кандидаты болуп бүтүрөт. Аны университетте калып, чет мамлекетке баргым дешет. Бирок ал манчыркап калбайт. Азыр сүйгөн кызы болот, анан үйлөнүп, земствода кыямат кыламбы деген ниетте жүрөт. Бардык нерсени эңсейт, бирок эч нерсе да аябайт. Ошон үчүн университетте бирге окуган жолдоштору жалпы иш үчүн алдын ала акча сурайт. Жалпы иш дегени ал ошол кезде такыр кызыкпаган революциячыл иш болгонун билет. Бирок жолдошун кыя албай, коркконунан берген жана айтышпасын деп арданганынан акча берет. Акча алгандар кармалап калат. Бир кабат табылат дагы,
Акчаны Крыльцов бергени ошол каттан билинип калат. Аны кармап, адегенде полицейский участокка анан түрмөгө алып барып отургузат. Мени отургузушкан түрмөдө деп сүйлөдү Крыльцов Нехлюдовка. Ал көкүрөгү кабырылып, бийик секиде эки тизесине сүйөнүп, балбылдаган безгек менен ооруган кишиникиндей алактаган тапнакай акылдуу, мээримдүү көзү менен Нехлюдовка анда-санда гана карап коюп отурду. Ошол түрмөдө бөтөнчө катуулук жок эле. Тыкылдатып сүйлөшкөнүбүз мындай турсун, коридордо ары бери басып сүйлөшүп, тамагыбызды, тамекибизди бөлүшүп, атүгүл кечинде отуруп алып, ырдайда турганбыз. Менин үнүм жакшы эле. Рас, эгерде энем болбосо, ал абдан зарлаган болчу. Мага түрмөдө абдан жакшы эле, атүгүл абдан жактырып, бөтөнчө кызыгып калгам. Мен ушул жерде башкалар менен катар Петров менен кийин ал крепостта айнек менен өзүн өзү мууздап өлтүргөн дагы башкалар менен тааныштым. Бирок мен революционер эмес болчумун. Жанаша камерада жаткан эки киши менен дагы тааныштым. Ошол таанышкан эки коңшум поляктардын прокламациясы үчүн кармалып, темир жолго алып баратышканда конвойдон качып кутулууга аракет кылган үчүн кесилген экен. Алардын бирөө Лазинский деген поляк, экинчиси Розовский деген еврей эле. Рас, ушул Розовский бала эле бойдон болчу. Ал өзү 17 жаштамын дегени менен иреңи 15 жаштагы баланыкындай эле. Ирмейген арык, кичинекей, кара көзү ойноктогон, чыйрак, бардык еврей сыяктуу музыкага абдан шыктуу эле. Үнү жооноё баштаса дагы сонун ырдай турган. Рас, экөөнү тең менин көз алдымда эртең менен сотко алып кетишти. Кечинде кайра келишти. Экөөнү тең өлүм жазасына кести дешти. Эч ким мындай болот деп күткөн жок эле. Алардын иши анчалык кыйын эмес болуучу. Конвойдон качууга аракет кылганы гана болбосо, эч кимди жарадар да кылышкан эмес. Анын үстүнө Розовский сыяктуу баланы асып өлтүрүү дегеле жерге сыяр иш эмес го. Ошондуктан түрмөдөгү баарыбыз бул жөн эле опуза кылгандык өкүмүн эч ким бекитпейт деп ойлогонбуз. Адегенде капа болдук. Анан көңүлүбүз тынчып, турмуш баягы мурдагысындай өтө берди. Рас, бир күнү кечинде менин каалгамдын жанына сторож келип, мага жашырып, жыгач усталары келип, дар орнотуп жатат деди. Адегенде түшүнбөй эмне? Кандай дар дедим. Бирок картаң сторож абдан капаланган экен. Мен ага жалт карап, биздин жанагы эки киши үчүн дар орнотуп жатканын түшүнө койдум. Дубалды тыкылдатып жолдошторум менен сүйлөшкүм келди. Бирок беркилер угуп койбогой эле деп корктум. Жолдошторубуз дагы унчугушкан жок. Баары билгендей сыяктанды. Коридордо, камераларда кечинде тым-тырс болуп турду. Тыкылдатып сүйлөшкөнүбүз дагы, ырдаганыбыз да жок. Кечки саат 10 чамасында сторож дагы жаныма келип, Москвадан желдет алып келишти деди. Ал ошентип айтып четке басып кетти. Мен аны бери келиңиз деп чакыра баштадым. Аңгыча болбой, өзүнүн камерасынан Розовский коридордун ары жагынан мага «Сиз эмне, аны эмнеге чакырып жатасыз?» деп кыйкырды. Мен ага тамека алып келип берчи дедим деп бирдеме айтмыш болдум. Бирок ал менен сырымды биле койгонсуп, бүгүн эмне үчүн ырдаганыңар жок? Эмне үчүн дубалды тыкылдатып сүйлөшпөдүңөр деп сурай баштады. Ага эмне дегеним эсимде жок, аны менен сүйлөшпөс үчүн шашыла басып кеттим. Рас, ошол түндүн өлчөөсү өзү менен кетсин. Түнү бою кулак түрүп, кандай добуш чыгаар экен деп жаттым. Таңга жуук коридордун каалгаларын ачып, көп киши келатканын уга койдум. Каалгадагы кичинекей тешиктин жанына барып турдум. Коридордо лампа күйүп турган эле. Адегенде түрмөнүн башчысы өтүп кетти. Ал көлтөйгөн жоон, менсинген кажырлуу кишидей көрүндү. Анын кут учуп кетиптир. Бирдемеден корккондой, үлүрөйүп, өңү куп-куу болуп кеткен экен. Анын артынан жардамчысы кабагын үлүрөйтө бүркөп, кайраттанып келаткандай сыяктанды. Алардын артында кароол бар экен. Менин эшигимин алдынан өтүп, жанаша камеранын алдына барып токтошту. Кулагыма түрүп тыңшасам, түрмөнүн башчысынын жардамчысы кандайдыр таң каларлык добуш менен «Лазинский, туруңуз, таза көйнөк дамбал кийиңиз» деп кыйкырды. Ырас, анан каалганын кычыраганы угулду дагы. Лазинскийге киришти. Анан Лазинскийдин баскан дабышын уктум. Ал коридордун наркы тарабын көздөй басты.
Мага түрмөнүн башчысы гана көрүнүп турду. Иреңи кумсарып, ал топчуларын бир чечип, бир топчулап, экиинин үстү-үстүнө куушура берди. Ырас аңгыча болбой, бирдемеден коркконсуп, ал мант берип кетти. Лозинский анын жанынан өтүп, менин эшигимдин алдына келип токтоду. Абдан сулуу, билесиз го, поляк түспөлдүү жакшынакай, маңдайы типтик, жазы чач тармалдашкан, ак саргыл, жумшак көздөрү татынакай, көп жаш жигит эле. Ушундай ышкындай болуп турган бала эле. Ал менин каалгамдагы кичинекей терезенин жанына келип токтой калды дагы, мага бети даана көрүндү. Үрөйү учуп, иреңи кумсарып кеткен экен. Крыльцов, папиросуң барбы деди. Мен ага папирос бермекчи болдум эле, түрмөнүн башчысынын жардамчысы кечигип калбагай элем деп корккон эмечи. Портсигарын шап алып, ага бере койду. Ал бир папиросту алып, жардамчы ширеңке чагып кетти. Тамеки чегип жатып, бирдеме ойлонуп калгандай болду. Анан эсине бирдеме түшө калгансып, кандай ырайымсыздык, кандай адилетсиздик, мен эч кандай кылмыш кылган жок элем, мен деп сүйлөнүп жиберди. Анын татынакай, мен карап тойбогон, аппак, жап-жаш моюну диртилдей түштү дагы, ал токтолуп калды. Рас, ушул учурда Розовскийден бирдеме деп, еврейче ички үнү менен кыңылдаганын угуп калдым. Лозинский тамекисин таштап, каалгадан нары басып кетти. Каалгадагы кичинекей терезенин жанына Розовский келди. Жалжылдаган кара көздүү, баланыкындай татынакай бети кызарып, тердеп кеткен эле. Ага дагы таза көйнөк дамбал кийгизип коюшуптур. Шымы абдан кең экен. Эки колу менен шымын улам өйдө көтөрүп, калчылдап турду. Ал үрөйү учкан бетин менин тереземе жакын алып келип, Анатолий Петрович, доктор мага жөтөл чайы берилсин деп жазганы чын эмеспи? Менин саламаттыгым начар, жөтөл чайын дагы ичем дедим. Эч ким жооп кайтарган жок. Ал бирде мага, бирде түрмөнүн башчысына элеңдеп карай берди. Ошентип эмне айткысы келгенин мен түшүнбөй кала бердим. Рас аңгыча болбой, начальниктин жардамчысы сурдана түшүп, кайра дагы чыйылдаган үн менен: "Бу эмне деген тамаша, жүрүңүз" деп чаңырды. Розовский өзүн эмне күтүп турганын түшүнүүгө чамасы келбегендей сыяктанды. Шашкан эмече баарынын алдына түшүп алып, коридор менен желе басты. Бирок бир аздан кийин лып токтоп калды. Мен анын чаңырган үнүн, ыйлаганын уктум. Опур-топур, арк-терки жүргөндөрдүн дүбүр тогулду. Розовский боздо ыйлап чыңыра берди. Анан улам нарылагандан нарылап, коридордун каалгасы ачылып, жабылды дагы, баары тым-тырс болуп калды. Рас, ошентип асып жиберишти. Кыл аркан экөөнүн муун түбөлтүрдү. Башка бир сторож мага: "Лозинский каяша кылган жок. Розовский көпкө чейин жанталашты. Аны эшафотко сүйрүп чыгышып, сыйыртмакты мойнуна зордоп салышты" деп көргөнүн сүйлөп берди. Рас, ошол сторож маңроо чалыш жигит эле. Мага абдан коркунучтуу дешти эле, төрө. Анча деле коркунучтуу эмес экен. Аларды мойнуна сыйыртмак салып асканда эки жолу гана ийиңдери солк этип калды, деп ал алардын жанталашып тыбырчылаганын туурап көрсөттү. Анан сыйыртмак жакшыраак тартсын деп желдет арканды катуу булкуп койду дагы. Ошону менен бүттү. Алар башка тыбырчылаган жок. Анчалык деле коркунучтуу эмес экен деп Крыльцов сторождун сөзүн кайталап, күлүмсүрөмөкчү болду эле. Күлүмсүрөбөй ичкирип ыйлап жиберди. Ошондон кийин ал деме кыстыгып, көмөкөйүнө келип тыгылган көз жашын жутуп, көпкө чейин унчукпай отурду. Ошол күндөн тартып мен революционер болдум. Рас деп ал бир аз көңүлүн сооротуп, калган тарыхын кыскача сүйлөп берди. Крыльцов народоволецтердин партиясына таандык экен. Атүгүл өкмөттү террор менен коркутуп, өзү бийликтен баш тартып, элди чакыргандай кылуу максатын көздөгөн бузук топтун башчысы да болуптур. Ошол максат менен бирге ал Петербургка, бирде чет мамлекетке, бирде Киевке, бирде Одессага барып, бардык жерде иши ийгиликтүү болуптур. Өзүнүн ишенген кишиси акырында аны кармап бериптир. Аны кармашып, соттошуп, 2 жыл түрмөдө кармаптыр. Өлүм жазасына кесип, кийин түбөлүккө каторгага алмаштырышкан экен.
Түрмөдө ал учугоор менен ооруп, эми өзү турган шартта бир нече гана айлык өмүрү калгандай сыяктанды. Бир нече айлык өмүрү калганын өзү да билчү эмес эле. Ошондой кылдым эле деп өкүнбөстөн, дагы бир кишилик өмүрүм болсо, ошол өмүрүмдү баягы эле максатыма, өзү көргөн иштер мүмкүн болгон тартипти жок кылууга жумшаар элем дей турган. Ушул жигиттин тарыхы, аны менен жакындашканы Нехлюдовго мурун өзү түшүнбөй жүргөн нерселердин көбүн ачык түшүндүрдү. Баягы этап чыгаарда баланын айынан арестанттар менен конвой офицери кезигишип калган күнү. Нехлюдов сарайга түнөп, эртең менен эрте ойгонду дагы губерниянын шаарына даярданмакчы болгон каттарын жазам деп бир аз кечигип калды. Ошондуктан сарайдан демейдегисинен кечирээк чыкты дагы, баягы мурдагысынча кылмышкерлерден озуп өтө албай, жанында жарым этабы бар кыштакка иңир кирип калганда келди. Лакыйган жоон, аппак мойну бөтөнчө күржүйгөн, орто жашап калган жесир аялдын сарайында курганып алып, Нехлюдов иконалары менен картиналары дале бөтөнчө көп таза бөлмөдө чай ичти дагы, көрүшүү үчүн офицерден уруксаат сураганы этаптын короосуна шашыла жүрөдү. Мурда өткөн 6 этапта конвой офицерлердин баары улам алмашып турганына карабастан, Нехлюдовду этаптын үйүнө киргизишкен эмес. Ошондуктан Катюшаны көрбөгөнүнө бир жумадан ашып кетти. Анчалык катуу болуп калышкан себеби өтө кадырман түрмө начальниги келет экен деп күтүп жүрүшкөн эле. Эми ошол кадырман начальник этапка кирбей өтүп кетти дагы, Нехлюдов баягы мурунку офицерлер сыяктуу бүгүн эртең менен партияны кабыл алган конвой офицери дагы арестанттар менен көрүшүү үчүн уруксаат берер деп үмүт кылды. Кожоюн аялы кыштактын аркы четиндеги жарым этапка чейин тарантас менен жетип алыңыз деди. Бирок Нехлюдов жөө барганды артыгыраак көрдү. Эки ийне эки кулач, жаңы эле кара майшыбап килейигин өтүк кийген, кебетеси баатырдай батыраак жигит Нехлюдовду узатып коймокчу болду. Жөө туман түшүп, абдан караңгы эле. Ушул жигит терезелерден жарык түшпөгөн 3 кадам жерге озуп кетсе, Нехлюдов аны көрө албай, тизеден чыккан жабышкак баткактын шапылдаган добушун гана угуп турду. Чиркөөсү бар аянттан, үйлөрдүн терезесинен жарык көп түшкөн узун көчөлөрдөн өтүп, Нехлюдов жол көрсөтүп бараткан жигиттин артынан ээрчип, кыштактын көзгө сайса көрүнгүс караңгы четине чыкты. Бирок ушул караңгыда да тезден эле тумандын арасынан этаптын жанында күйүп турган фонарлардын шууласы чачырап көрүндү. Кызарган от улам көбүрөөк жарыгыраак боло баштады. Өрттөнгөн тосмолор, басып жүргөн часовойдун карааны, ала-була зым карагай будка көрүндү. Часовой жакын келген кишилерге каадасынча кел аткан ким деп кыйкырды дагы, чоочун кишилер экенин биле коюп, абдан катуу болуп кетти. Аларды тосмонун жанында турууга дагы уруксаат берген жок. Бирок Нехлюдовду узатып барган жигит часовойдун катуулугунан жазганган жок. Жигит, ачууң чукул экен деди ал часовойго. Сендеги чоңуңду чакырып кой, биз күтө туралы. Часовой жооп кайтарбай, калиткага бирдеме деп кыйкырды дагы. Нехлюдовдун өтүгүнө жабышкан балчыкты фонардын жарыгына чамынды менен тазалап жаткан далысы кең жигитке үңүлө карап токтоп калды. Тосмонун нары жагынан эркектер менен аялдардын дуу добушу угулуп калды. 3 минуттадан кийин темир кычырап, калитканын каалгасы ачылды дагы, караңгыдан фонардын жарыгына шинелин желбегей жамынып, унтер офицер чыкты да эмне керек эле деп сурап калды. Нехлюдов өзүнө тийиштүү иш боюнча кабыл алсаңыз экен деп күн мурунтан жазып койгон каты менен карточкасын алып берди дагы, офицерге бериңиз деп сурады. Бул унтер офицер часовойдон көрө ырайымдуураак, бирок бирдемени билүүгө өтө кызыккан киши. Бирдеме өнө турганын сезип, аны колдон чыгаргысы келбеген Нехлюдовго эмне үчүн офицерди көрүү керек? Нехлюдов өзү ким экенин сураштырып билгиси келди. Нехлюдов бөтөнчө жумуш бар эле, сизди куру калтырбайм деди дагы, жазып койгон катын берди. Ал катты алды дагы, башын ийкеп коюп кетип калды. Бир нече убактан кийин калитка дагы кычырады дагы.
корзинка, карапа, мешок көтөргөн аялдар чыга баштады. Өздөрүнүн бөтөнчө сибирдик тили менен чаңкылдап сүйлөшүп, аялдар калитканын босогосунан аттап өтүп жатышты. Алар бардыгы кыштактыктарча эмес, шаардыктарча пальто, чолок тон кийишкен экен. Юбкалардын этегин жогору түрүп, баштарын жоолук менен байлап коюшуптур. Фонардын жарыгында алар Нехлюдовго аны узатып келген жигитке суктана карай беришти. Кең далуулуу жигитти жолуктурганына кубанып кетти окшойт. Аялдардын бирөө аны ошо замат сибирдиктерче эркелете тилдей баштады. Сен желмогуз, бу жерде эмне сандалып жүрөсүң, деди ал жигитке кайрылып. Мына бу жолоочуну узатып келдим эле, деди жигит. А сен эмне көтөрүп келдиң эле? Айран сүт алып келдим эле. Эртең менен дагы келгиндешти. А коңгону калтырышкан жокпу, деп сурады жигит. Тилиң кычышып турабы, келжирек, деп кыйкырды аял күлүп. Жүр кыштакка чейин бирге баралы, узатып коеюн, деди. Узатып келген жигит ага кандайдыр бир кызык нем айтты окшойт. Аялдар гана эмес, часовой дагы күлүп жиберди. Анан ал Нехлюдовго: жалгыз таба аласыңбы, адашпайсыңбы, деди. Табам, деди Нехлюдов. Чиркөөдөн өткөндөн кийин 2 кабат үйдүн оң жагындагы экинчи үй. Мына бу союлду алыңыз, деп ал өзү таянып келген боюнан узун таякты Нехлюдовго берди дагы. Өзүнүн килейген өтүгү менен балчыкты шалпылдата кечип, караңгыда аялдар менен бирге көрүнбөй калды. Аялдардын үнү менен аралаш чыккан анын добушу. Калитка кычырап кайра ачылып, унтер офицер чыгып, Нехлюдовду офицерге чакырганда тумандын арасынан дагы эле угулуп турду. Ушул жарым этапта бардык этаптар менен жарым этаптар сыяктуу эле Сибир жолунун боюна жайланышкан болчу. Уштуу устундар менен тегерете тосулган короодо 1 кабаттуу 3 турак үй бар эле. Ошол 3 үйдүн терезелеринде решеткасы бар, эң чоңунда арестанттар, дагы бирөөндө конвойлор командасы, үчүнчүсүндө офицерлер менен канцелярия бар болчу. 3 үйдө тең эми ар дайымкыдай айрыкча ушул жерде жакшынакай жайылуу сыяктанып, жарык түшкөн дубалда чырак күйүп турду. Үйлөрдүн крыльцосунун алдында бир нече фонарь, дубалдын жанында короого жарыгы түшүп, дагы 5-6 фонарь күйүп турду. Нехлюдовду унтер офицер тактай төшөлгөн жер менен ээрчитип, кичирээк үйдүн крыльцосуна алып келди. 3 баскычка чыкканда Нехлюдовду ал лампа менен күйүп, коңурсуган түтүн чыттанган оозгу бөлмөгө өзүнөн мурда киргизип жиберди. Мештин жанында кендир көйнөк, кара шым кийип, галстук байланган солдат конч сары бир өтүгүн чечип алып, самоварды күйгүзө албай желпип жаткан эле. Нехлюдовду көрө коюп, солдат самовардын таштап, Нехлюдовдун булгаары тонун чечтирип алып, ички бөлмөгө алып кирди. Келди таксыр. Келсе чакыргын, деген ачуулуу добуш угулду. Эшиктен кириңиз, деди дагы. Солдат ошо замат кайра самоварын тамыза баштады. Асма лампадан жарык түшүп турган экинчи бөлмөдө тамактын кешиги 2 бөтөлкө турган столдун ары жагында. Кең көкүрөгү менен ийнине чак австралиялык күрмө кийген, чачы коюу, ак саргыл, өңү кызарып татарган офицер отурган экен. Жылуу бөлмөдө тамекинин жытынан башка дагы кандайдыр жыты начар атыр буруксуду. Нехлюдовду көрө коюп, офицер ордунан турду дагы шылдыңдап шек санаган эмече Нехлюдовго тиктеп калды. Эмне керек эле, деди дагы. Ал жооп күтүп турбай эшикти көздөй кыйкырды. Бернов, самоварың кайнадыбы? Бир паста жазаңды берсем, эси көөнүңдөн калгыс болоор, деп кыйкырды офицер өзүн көзүн алаңдатып. Алып баратам, деди дагы. Солдат самоварды алып кирди. Солдат самоварды жайгаштырып койгончо Нехлюдов күтүп турду. Офицер солдатты кай жерине урсам экен деп мейлегенсип жүлжүйгөн ачылуу көзү менен карап турду. Самоорду койгондо офицер чай демдей баштады. Анан кичинекей үкөктөн коньяк куюлган 4 бурчтук идиш Альберт бисквитин алып чыкты. Ошонун баарын дасторконго жайланыштырып коюп, Нехлюдовго дагы кайрылды. Кандай кызматыңызга жараар экенмин? Бир арестантка менен көрүшүүгө уруксаат сурайын дедим эле, деди Нехлюдов олтурбай. Саясий кылмышкер беле? Саясий кылмышкер менен көрүшүүгө закон жок, деди офицер.
Ал аял саясий кылмышкер эмес, деди Неклюдов. Кана отуруңуз, деди офицер. Неклюдов отурду. Ал саясий кылмышкер эмес, деди дагы Неклюдов. Бирок менин өтүнүчүм боюнча чоң начальниктер ал кишиге саясий кылмышкерлер менен бирге жүрүүгө уруксаат берди эле, деди. Билем, деп офицер сөздү бөлүп кетти. Жанагы кичинекей кара көз аял беле? Андай болсо мүмкүн тамеки чегесизби? Неклюдовго папиросу бар коробканы сунуп, ал 2 стаканга чай куюп, бирин Неклюдовдун алдына койду. Алыңыз, деди ал. Рахмат, көрүшсөм болот эле. Түн узун үлгүрөсүз. Ал аялды мен сизге чакырып берейин? Ал кишини чакыртпайлы. Мен аерге киргизүүгө болбос бекен, деди Неклюдов. Саясий кылмышкерлергеби? Законго туура келбейт. Мени нече жолу киргизишкен. Эгерде мени бирдеме берип жиберет деп корко турган болсоңор, мен ошол аял аркылуу деле бере алам го. Жок, аялды тинтип киргизишет, деди дагы. Офицер тоңдоосун күлүп калды. Андай болсо мени дагы тинткиле. Жок, сизди тинтпесек да болот, деди офицер ооз ачылган графинчени Неклюдовдун стаканына алып барып. Ичесизби? Өзүңүз билиңиз, ушул Сибирде турсаң, окумуштуу кишини көргөндө абдан кубанат экенсиң. Өзүңүз билесиз, биздин кызматыбыз абдан күйүттүү кызмат. Башка нерсеге көнүп калган кишиге мындай кызмат өтө оор. Биздин кызматта жүргөндөр жөнүндө түшүнүк такыр башкача. Конвой офицери болсо эле, аны орой, окумушу жок деп ойлошот. Балким такыр башка иш үчүн төрөлгөн кишидир деп ойлоп да коюшпайт. Ушул офицердин кызарып татарган илеңи, анын атыры, шакеги, бөтөнчө тоңдоосун күлгөнү Неклюдовдун итиркейин келтирди. Бирок жолоочулап келаткандан беркисиндей, бүгүн да анын көңүлү бөтөнчө олуттуу, чыйрак болуп турган эле. Көңүлү ошондой кезинде бирөөгө кайсарлык кылуу, бирөөнү кемсинтүү үчүн өзүнө жол берүүчү эмес. Ушул пикирин өзүнө өзү аныктап айткандай, ар бир киши менен армансыз сүйлөшүүм зарыл деп эсептей турган. Офицердин сөзүн угуп, анын көңүлүндө эмне бар экенин, өзүнө багынычтуу кишилерди кыйноого катышканын, оорук сунганын түшүнүп, Неклюдов чыны менен: менин оюмча, силердин кызматыңардан дагы кишилердин жапа чеккенин жеңилдеткидей көңүл жубатаар нерсе табууга болот го, деди. Алардын кандай азап чеккенин айтасыз, алар ошондой калк. Алар кандайча бөтөнчө калк, деди Неклюдов. Алар да биздей эле киши, түгүл такыр айыбы жоктору да бар. Албетте, ар кандайлар бар деңизчи. Албетте, аяйт экенсиң. Башкалар кыл жылдырбайт. Мен колуман келишинче жеңилчилик кылууга тырышам. Мейли алар эмес, өзүм жапа чеккеним түзүк. Башкалар бирдеме болсо эле законго жабыша калышат, түгүл кээде атып да салышат. Боорум ооруйт. Куяйынбы? Ичиңиз, деди. Ал дагы бир стакан чай куюп жатып. Деги жанагы аял ким? Кайсынысын көргүңүз келет, деп сурады. Ал сойкуканага кирген бир шордуу аял, уу берип өлтүрдүң деп аны ак жеринен айыпташты. Бирок ал өзү абдан жакшы киши, деди Неклюдов. Офицер башын чайкап койду. Ырас ар кандай болот. Казанда мен сизге айтсам, бир аял бар эле. Аты Эмма болчу. Теги венгер, көзү куду Персияныкындай эле, деп ал ошону эсине түшүргөндө күлкүсүн тыя албай сөзүн улантты. Шаан шүкөт менен жасанганын көрсөң, графинядан кем калышпайт. Неклюдов офицердин сөзүн бурду дагы мурунку сөзгө кайра көчтү. Менин оюмча, жанагыдай кишилер кол алдыңызда да турган кезинде алардын абалын жеңилдете аласыз го. Ошондой кылсаңыз, зор кубанычта болгонуңузга көзүм жетет, деди Неклюдов, чет өлкөлүк кишилер менен же балдар менен сүйлөшкөндөй түшүнүктүүрөөк кылып сүйлөөгө тырышып. Неклюдовго балбылдаган көзү менен карап, офицер көз алдына күнү бүгүнкүдөй элестеп, көңүлүнө муюп турган көзү Персияныкындай венгер аялы жөнүндөгү аңгемесин кайра улантуу үчүн Неклюдов сөзүн качан бүтөөр экен деп ашыгып тургандай болду. Ырас ошондой, чын эле деп коелу, деди ал. Аларды мен да каяйм, жанагы Эмма жөнүндө сизге айтып берейин дедим эле. Ал эмне кылды эле дебейсизби? Анын эмне кылганына кызыкпайм, деди Неклюдов. Сизге чынын айтайын, өзүм дагы мурун башкача болгонум менен,
азыр аялга андай мамиле кылганды жинимдей көрөм. Нехлюдовго офицер чоочугандай карады. Дагы чай куйсам кандай болор экен, деди ал. Жок, рахмат, Бернов, деп кыйкырды офицер. Бу кишини Вакуловка ээрчитип барып, саясий кылмышкерлердин айрым камерасына киргизип кой деген. Текшерүүгө чейин аерде болууга уруксаат. Чабарманды ээрчитип, Нехлюдов кызарып күйгөн фонарлардын күңүрт жарыгы түшкөн караңгы куроого чыкты. Каяка деп сурады учурап калган конвой. Нехлюдовду ээрчитип бараткан чабармандан. Тиги айрым 5 номерге. Бу жерден өтө албайсың, жабык. Тиги нарко крыльцодон өтүү керек. Аны эмне үчүн жапкан? Унтер-офицер жаап коюп, өзү кыштакка кетти. Эмесе бияка жүрүңүз. Нехлюдовду солдат башка крыльцого ээрчитип барды дагы. Тактай менен өтүп, кире турган эшикке келди. Үйдүн ичиндегилердин уу-дуусу, арылар жакшы бал челекке уя салганы беленденип жаткан сыңары. Ары бери жүргөнү короодон эле угулду. Бирок Нехлюдов жакшыраак келип, каалга ачылганда, ошол уу-дуу ого бетер күчөп, бирине бири кыйкырып, тилдешип, күлүп жаткан добуштарга өттү. Кишен менен зоолдун шаңгыраган добушу угулуп, Зааразаңдын, Карамайдын коңурсуган тааныш жыты бурк эте түштү. Ушул эки таасир тең кишен менен чынжырдын шыңгыраганы, уу-дуу добуштар, жанагы коңурсуган жыт дайыма Нехлюдов үчүн көңүл айландырып, кускусун келтирген кыйноочу бир сезимге айланчу эле. Ушул эки таасир тең аралашып, бирин-бири күчөтүп жиберди. Ушул жарым этаптын параха деп аташчу килейген сасык челек турган оозгу бөлмөсүнө киргенде, Нехлюдовдун көзүнө адегенде эле челектин четинде отурган бир аял орунду. Аялдын бет маңдайында шоңшойгон шапкесин, жарты чач алынган, башына кыйшайта кийген эркек отурган эле. Ошол экөө бирдеме жөнүндө сүйлөшүп жатыптыр. Нехлюдовду көрө коюп, арестант көзүн кысып, сууну падышада токтото албайт деп койду. Аял халатынын этегин түрүнүп, жер карап калды. Оозгу бөлмөдөн нары кеткен коридор бар эле. Камералардын каалгалары ошол коридорду көздөй ачыла турган. Биринчи камерада үй бүлөлүүлөр, анан бойдоктор жаткан чоң камера. Коридордун аркы четинде саясий кылмышкерлер үчүн арналган эки кичине камера бар эле. Этаптын үйү 50 киши үчүн гана арналган болсо дагы 450 киши камалып, абдан тар. Арестанттар камераларга батпайт. Коридорго жык толгон болчу. Кай бирөөлөрү отуруп, кай бирөөлөрү полдо жатты. Кай бирөөлөрү бош чайнектерин, кайсы бирөөлөрү ысык суу куюлган чайнектерин көтөрүп, ары бери басып жүрдү. Ошолордун арасында Тарас дагы бар эле. Ал Нехлюдовду кууп жетип, ылымдуу амандашты. Көзүнүн асты, мурдунун үстү көгөрүп, Тарастын жакшынакай иреңинин көркү бузулуп калган экен. Бу сага эмне болгон деп сурады Нехлюдов. Ушундай бир иш болду, деди Тарас жылмайып. Булар мушташпай тура албайт, деди конвой жектегенсип. Катын талашып урушуп жүрүшөт да, деди алардын артынан келаткан арестант. Федька менен Сокур чашташып калышты. А Федосия кандай деп сурады Нехлюдов. Жакшы, саламаттыгы түзүк, ошого чай берейин деп, могу ысык сууну алып баратам, деди дагы. Тарас үй бүлөлөрдүн бөлмөсүнө кирип кетти. Нехлюдов эшиктен шыкаалап карады. Аялдар менен эркектер секилерде да, секилердин астында да жык жыйм эле. Камерага суу болуп кургаган кийимдердин буусу толуп, аялдардын жаагы тынбай кыйкырып сүйлөшкөн добуштары угулуп турду. Андан кийинки эшик бойдоктор жатчу камеранын эшиги эле. Ал камерада киши андан да көп болчу. Босогого чейин жетип, атүгүл коридорго чыгып котологон кийими суу арестанттар бирдемени бөлүшүп, бирдеме талашып, чурулдап жатышыптыр. Ойноло турган картадан жасаган билеттер боюнча тамактын акчасынан староста мурда алышкан же майданчикке уттуруп жиберишкен акчаларын берип жатат деп Нехлюдовго конвой түшүндүрдү. Унтер-офицер менен келген төрөнү көрө коюшуп, жакын турган арестанттар келгендерди жик дегендей кылчая карап, жымжырт болуп калышты. Бөлүшүп жаткандардын ичинен Нехлюдов кейпи суук, кашын керген, шишигендей кубарган бир жигитти. Анан тайгада качып жүргөн кезинде жолдошун өлтүрүп, ошонун эти менен
оокат кылган аркасында атагы чыккан, мурду бучук, бети чаар, андан бетер кейипи суук бир силсаякты дайыма өзү менен ала жүрчү каторгага кесилген Федоров деген таанышын көрдү. Жанагы силсаяк суу болгон халатын жилбегей жамынып коридордо турган экен. Жолдон четтей бербей Нехлюдовго ал тайманбай, мыскылдаган эмедей карады. Нехлюдов анын жанынан айланып өттү. Нехлюдовго бул көрүнүш канчалык тааныш болсо да, 3 ай бою ушул 400 уголовный арестанттарды ар түрдүү абалдарында нечен жол ысыктада, буттарындагы кишенден чыккан туман болуп буркураган чаңда да, жолдогу өрүүндө да, көрүнө бузукучулуктун шумдук жоруктары болгон короодо да көрүп жүрсө да, ал ар дайым алардын арасына келгенде куду азыркысындай арестанттардын баары өзүнө карап калганын сезип, Нехлюдов бирдемеден уялгансып, алардын алдында өзүн айыптуудай сезип, зээни кейичү эле. Нехлюдов үчүн эң оор нерсе анын ушул бирдемеден уялгансып, өзүн айыптуу сезгенине дагы бир заар канткан, үрөйүн учурган сезим кошулуп кете турган. Арестанттар өздөрүнүн азыркы турган абалында дал ушул кездегисиндей болбой коюуга алардын аргасы жок экенин билип турса да, Нехлюдов өзүнүн алардан заарканганын баса алган жок. Арам тамактарга жакшы деген сөздү Нехлюдов саясий кылмышкерлер жаткан бөлмөнүн эшик алдына келгенде угуп калды. Ал шайтандарга эмне болмок эле, курсагы оорубайт деди дагы. Бир кырылдаган добуш адепсиз богооз сөздөрдү кошуп, жактырбай шылдыңдап каткырган добуш угулду. Бойдоктордун камерасынан өтүп Нехлюдовду узатып бараткан унтер-офицер текшерүү алдынан келип, ээрчитип кетем деди да кайра кетти. Унтер-офицер келер замат эле бутундагы кишенин сүйрөй кармап, жылаңайлык буту менен шыпылдап басып, сасык кычкыл тер жыттанган арестант Нехлюдовдун жанына келди дагы жашыргандай шыбырап: "Болушуңуз төрө, жигиттердин түбүнө жетишти. Ичип түгүн калтырышкан жок. Бүгүн кабыл алган жерде Кармановмун деди эле. Болушуңуз, бизге айтууга болбойт, өлтүрүп коюшат" деди арестант чоочугандай эки жагын элеңдеп карап, анан ошо замат Нехлюдовдун жанынан басып кетти. Иштин жөнү мындай эле. Каторгага кесилген Карманов өзүнө окшоп түбөлүккө жер оодарыштырып бараткан жигитти экөөбүз алмашалы. Мен каторгага барбай айдоого кетейин. Сен менин ордума каторгага кеткин деп алдап соолап көндүргөн болчу. Бул иш жөнүндө Нехлюдов биле турган. Себеби жанагы арестант мындан бир жума мурда Нехлюдовго ушу алмашуу жөнүндө айткан эле. Айтканыңы түшүндүм, аракет кылып көрөйүн дегенсип Нехлюдов башын ийкеди дагы эки жагын карабай нары кетти. Нехлюдов ушул арестантты Екатеринбургтан тартып биле турган. Ушул жерде ал зайыбым менин артыман баргандай кылып, уруксаат алып бериңиз деп Нехлюдовдон өтүнгөн болчу. Анын ушул кылык жоругуна Нехлюдов таң калган эле. Ал орто бойлуу, кадимкидей эле дыйкан кейиптенген, жашы 30дарга келип калган, оорулук кылып киши өлтүрмөкчү болгон үчүн каторгага айдалып бараткан жигит эле. Анын аты Макар Девкин болчу. Анын кылган кылмышы дагы абдан таң калаарлык эле. Нехлюдовго өзү айтып бергендей, анын кылмышы ал өзү. Макар кылган иш эмес, шайтандын иши эле. Макардын атасына ал өзү айткандай, бир күнү бир жолоочу келип, 40 чакырым жердеги кыштакка баруу үчүн анын арабасын 2 сомго жалдап алат. Атасы Макарга жолоочуну жеткирип кой дейт. Макар атын чегип, кийинип, жолоочу менен чай иче баштайт. Чай ичип отурганда, жолоочу үйлөнгөнү баратам, Москвадан жийиптирген 500 сомумду кошо алып баратам дейт. Ушул сөздү угуп, Макар короого чыгат дагы саманын астында жаткан балтасын чанасына салып коет. Балтаны эмне үчүн алганымы өзүм да билбейм деп айткан эле ал. Бирөө балтаңды алгын деди да, мен балтаны алдым. Арабага түшүп жөнөп калдык. Кетип баратабыз, эч балее жок. Балтаны унутуп да коюпмун. Кыштакка жакындап 6 чакырымдай гана жол калган. Канжыга жол бүтүп, адырды көздөй кеткен чоң жолго чыктык. Чанадан түшүп, арт жактан жөө баратсам,
Шайтан мага: "Сен эмне ойлонуп турасың? Адырга чыкканда эл көп болот. Анын ар жагында кыштак бар. Бул акчасын алып кетет. Баштасаң эми башта. Күтүп тура турган эч нерсе жок" деп шыбырайт. Чанага эңкейип саманды угнумуш болсом, балтанын сабы колума өзү келип урунду. Жолоочу мага кылчайып карады. "Сен эмне кылып жатасың?" деди ал. Керилип туруп балта менен жыга чапмакчы болдум эле. А киши шамдагай экен, чанадан ыргып түшүп, мени колдон алды. Жүзү кара: "Сен эмне кылмакчысың?" деди дагы. Мени карга көтөрүп урду. Мен кармашпай өзүм туруп бердим. Ал куру менен колумду байлап туруп, чанага жаткызып салды. Ошентип тикеле полициянын участогуна алып барды. Мени түрмөгө камап коюшту, соттошту. Кыштагыбыздын дыйкандары мени жакшы киши эле, эч кандай жамандык кылганын көргөн эмеспиз деп жакташты. Мен жумушун кылып жүргөн кожоюндар дагы жактады. Бирок адвокат жалдоого акча табылбады дей турган Макар. Ошол себептен 4 жылга кесип коюшту деп. Мына эми ошол киши өзүнүн өмүрүн жанагы сөздү айтуу менен тобокел кыла турганын билсе дагы, өзүнүн бир жердеш кишисин сактап калмакчы болуп, Нехлюдовго арестанттардын жашыруун сырын айтып берди. Эгерде арестанттар анын ошенткенин билип койсо, аны шексиз муундуруп өлтүрүшмөк. Саясий кылмышкерлер жаткан 2 бөлмөнүн эшиги коридордун тосулуп коюлган четине чыгат экен. Коридордун тосулуп коюлган бөлүгүнө кирери менен Нехлюдовдун биринчи көргөн кишиси кайың отундун бир жаранкасын колуна алып, алуулуп күйгөн оттун ысыгынан калпагы титиреген мештин алдына чөк түшүп отурган Симасон болчу. Нехлюдовду көрө коюп, ал ордунан турбай, салаңдаган кашынын астынан тиктей карап, колун сунду. "Келгениңизге мен абдан кубандым. Сизди көрүшүм керек эле" деди ал, Нехлюдовдун көзүнө тике карап, чыкчыйып. "Эмне сөз бар эле" деди Нехлюдов. "Кийин айтсам, азыр колум бош эмес" деп. Симасон жылуулук энергиясын азыраак сарп кылуу жөнүндөгү өзүнүн теориясы боюнча печине кайра киришти. Нехлюдов биринчи эшиктен кирмекчи болгондо, экинчи эшиктен эңкейип, печти көздөй ыпыр-сыпырды, чаңды шыпырып, шыпырмасын колуна кармаган Маслова чыга келди. Ал ак кофта кийип, юбкасына кыстарып, байпакчан эле. Чаңдан сактанып, ал кашына түшүрө жоолук салынып алган экен. Нехлюдовду көрө коюп, боюн керип, шаттана кызарып, шыпыргысын жерге койду дагы, колун юбкасына арчып, Нехлюдовдун дал алдына тура калды. "Үй шыпырып жатасызбы?" деди Нехлюдов, колун сунуп. "Ооба, менин эски кесибим эмеспи" деди дагы. Катюша күлүмсүрөп койду. "Акырчы кирде чаңды көрсөңүз, жөн эле өлчөөсү курусун. Тазалай берип, эсибиз ооду. Чоң жоолук кургадыбы?" деди ал, Симансонго кайрылып. "Кургайын деп калды" деди Симансон. Нехлюдовду таң калтырган кандайдыр бир бөтөнчө ырай менен Катюшага карап: "Эмесе кургатканы тондорду алып келип, жоолукту алып кетермин. Биздикилердин баары ушул жерде" деди ал Нехлюдовго, нары жактагы эшикти көздөй басып, жакын жердеги эшикти көрсөтүп. Нехлюдов каалган ачып, секилердин үстүнө чукул илинген кичинекей лампанын жарыгы көңүрт түшүп турган кичинекей камерага кирди. Камерада суук, көтөрүлгөн чаңдын, нымдын, тамекинин жыты буркурап турган эле. Темир лампа жанындагыларга жарык тийип, бирок секилер көлөкөдө калып, ары бери жүргөндөрдүн көлөкөсү дубалдардан көрүнүп турат. Азык түлүктү башкаруучу ысык суу, тамак алып келгени кеткен аял эркектен башкаларынын баары ушул кичинекей камерада эле. Нехлюдовдун эски таанышы мурдагысынан бетер арыктап, иреңи кер сары болгон, корккондой көзү бакырайып, маңдайындагы тамырлары көп, боз кофта кийген, чачы кыска Вера Ефремовна ушул бөлмөдө эле. Ал үстүнө тамеки төгүлгөн газета кагазынын жанында папиростун гильзасына шылдырата тамеки толтуруп отурган. Нехлюдов абдан жактырган саясий кылмышкер аялдардын бири, тышкы чарба иштерин башкарып, эң оор шарттарда дагы аялга таандык сарам жалдоолук менен чарбаны көркүнө чыгарган Эмилия Ранцева да ушул камерада болчу. Күнгө күйгөн эптүү сулуу колунан жеңдерин түрүп, кружкалар менен чыналарды сүртүп, секиге түшүлгөн дасторкондун үстүнө коюп, лампанын жанында отурган эле.
Ранцева сулуу болбосо дагы өзү жаш, өңү акылдуу, момун сыяктанган күлүмсүрөп койсо бүтүндөй өзгөрүп, шайыр, кайраттуу, суктанаарлык болуп кетчү аял эле. Эмал Нехлюдовду дал ошондой күлүмсүрөп тосту. Сизди биз Россияга биротоло кетип калдыго деп ойлодук эле, деди ал. Мария Павловна дагы таттуу тили менен чулдураган чачак жуумал кичинекей кыз менен бирдеме кылмыш болуп, четки бурушта көлөкөдө отурган эле. Келгениңиз жакшы болбодубу? Катяны көрдүңүзбү деп сурады ал Нехлюдовдон. А бизде мындай мейман кыз бар, деп ал кичинекей кызды көрсөттү. Анатолий Крыльцов дагы ушул жерде эле. Арыктап, иреңи куп-куу болуп, кийиз өтүк кийген бутун мандаш токунуп, бүрүшүп, калчылдап, чулок тонунун жеңине колун катып, секинин наркы бурчунда отурган эле. Нехлюдовго ал безгек болгон эмедей көзүн алаңдата карады. Нехлюдов анын жанына бармакчы болду эле. Бирок эшиктин оң жагына эшоктон бирдемени аңтарып, күлүңдөгөн татынакай Грабец менен сүйлөшүп, жээрде сакал, көз айнекчен, куттар перча куртка кийген киши отуруптур. Ал атактуу революционер Дробов эле. Нехлюдов аны менен амандашканча шашты. Анын бөтөнчө шашкан себеби ушул партиядагы саясий кылмышкерлердин баарынан аны Нехлюдовдун кыртышы сүйчү эмес. Новодробов көк көзүн балбылдатып, Нехлюдовго көз айнекчен карады дагы кабагын чытып, ичке колун суна берди. Саясатыңыз жакшы өтүп жатабы, деди ал, шылдыңдагандай. Ооба, кызык нерсе көп экен, деп Нехлюдов анын шылдыңдаганын билмексен болуп, анысын сыйлыктык катарында кабыл алымыш болду дагы Крыльцовдун жанына барды. Нехлюдов сыртынан камырабагандай болуп көрүнгөнү менен Новодворовго көңүлүндө итиркеи келип турду. Новодворовдун жанагы сөздөрү, кычка тийгиси келгенсип айтканы Нехлюдовдун чаржайыт болуп турган көңүлүн бузуп жиберди. Ошондуктан Нехлюдовдун жылдызы түшүп, ичинен кейип кепчиди. Саламаттыгыңыз кандай, деди ал, Крыльцовдун калчылдаган муздак колун кыса амандашып. Жаман эмес, бирок кийим суу болуп, жылына албай жатам, деди. Крыльцов чулок тонунун жеңине колун шашла катып. Бирде иттей суук экен. Тигине терезелери да сынык, деди ал, темир решетканын ар жагындагы эки айнеги сынып калган терезени көрсөтүп. Сиз эмне үчүн келгениңиз жок? Киргизишпейт, начальниктер өтө катуу болуп кетти. Бүгүн гана офицер кичипейилдик кылды. Ооба, абдан кичипейил, деди Крыльцов. Бүгүн эртең менен эмне кылганын Машадан сурасаңыз? Мария Павловна ордунан турбай, бүгүн эртең менен этаптан чыгаарда жанагы кичине кыз менен болгон окуяны сүйлөп берди. Менимче жапырт каршы чыгуубуз зарыл, деди Вера Ефремовна кыжырлуу үнү менен. Бирок ошону менен катар жалтанып корккондой улам бирөөнүн өңүнө карап Владимир айтты. Бирок ал аздык кылат деп. Кандай каршылык, деди Крыльцов, ыза болгондой бети башын жыйырып. Вера Ефремовнанын чын эмес, ан корсунган кыязы, албууттугу не вактан бери эле анын кыжырын келтирип жүргөн сыяктанды. Сиз Катюшаны издеп жүрөсүзбү, деп Крыльцов Нехлюдовго кайрылды. Ал иштен колу бошобой өзү тазалап жүрөт. Бул бөлмөнү, биздин эркектердин бөлмөсүн тазалап бүттү эле. Эми аялдардын бөлмөсүн тазалап жүрөт. Бирок бүргөнү тазалап бүтүрө ала турган эмес. Тазалыгына деги адам чыдабайт. А тиги Маша эмне кылып жатат, деп сурады ал, Мария Павловна отурган бурушту башы менен көрсөтүп. Асыранды кызынын башын тарап жатат, деди Ранцева. Битин бизге таратып жибербес бекен, деди Крыльцов. Жок, мен этият болуп жатам. Эми кызым таптаза болду, деди Мария Павловна. Муну алыңызчы, деп Ранцевага кайрылып, мен барып Катяга жардам берейин, тиги чоң жоолукту дагы тигиге ала келейин, деп. Ранцева кызды алды дагы өз энесиндей эркелетип, кичинекей кыздын быйтыйган жылаңач колун өзүнө кысып, тизесине отургузуп, бир чагым кант берди. Мария Павловна чыгып кетти. Анын артынан камерага ысык суу, тамак алып келген эки киши кирди. Бул келип киргендердин бири орто бойлуу, арык чырай, тышталган чулок тон, кончу узун өтүк кийген жигит эле. Ысык суу куюлуп, буусу чыккан эки чоң чайнекти көтөрүп, жоолукка урулгон нанды колтугуна кысып,
Ал шыпылдай басып кирип келди. Мына биздин князь да келиптир деди. Ал чынылардын арасына чайникти коюп, нанды Масловага берип жатып, эң сонун тамак сатып алдык деди. Ал чулук тонун чечип, башынан алыснардын бурчун көздөй ыргытып. Маркел сүт менен жумуртка сатып алды. Бүгүн жөн эле бал болот. А Кирилловна болсо өзүнүн эстетикалык тазалыгын жүргүзүп жатат деди. Ал күлүңдөп Ранцевага карап, кана чай алып келчи деди. Ал Ранцевага бурулуп. Ушул кишинин сырткы кейпинен, ар бир кыймылынан, үнүнөн, көз карашынан кайраттуулук, шайырдык аңкып турду. Киргендердин дагы бирөө ал да орто бойлуу, арык, кир сары бетинен чүкө сөөгү оркоюп чыккан, көгүш татынакай көздөрү балбылдаган, эрде жука киши. Беркеге караганда ындыны өчкөндөй, кабагы бүркөө эмеле. Анын кийгени кебес салган пальто, галош менен өтүк. Ал 2 карапа, 2 корзинка алып келди. Өзүнүн алып келгендерин Ранцеванын алдына коюп, Нехлюдовго эңкейе жүгүндө эле мойну ийилбей, ага караган бойдон кала берди. Анан тердеген колун Нехлюдовго кош көңүл сунду дагы, корзинкадагы тамактарын алып чыгып, шашпай жайланыштырып кое баштады. Ушул саясий 2 кылмышкердин экөө тең элден чыккан кишилер эле. Биринчиси Набатов деген дыйкан, экинчиси Маркел Кондратьев деген жумушчу болуучу. Маркел революциячыл кыймылга тиш кагып 35-тирге келип калганда кирди. Набатов 18 жашынан тартып кошулду. Кыштак мектебинен өзүнүн чыгаан ийкемдүүлүгү аркасында гимназияга кирип, Набатов дайыма сабак берип жүрүп, гимназияны алтын медаль менен бүттү. Бирок университетке кирген жок, себеби 7-класста эле өзүнүн боордошторун агартуу үчүн өзү чыккан элге бармакчы болду. Ал дал ушул айтканындай кылды. Адегенде чоң кыштакта катчы болуп иштеди. Бирок дыйкандарга китеп окуп, алардын арасында керектөө жана өндүрүш шериктештигин уюштурган үчүн камакка алынды. Биринчи жолу аны 8 ай түрмөгө камап, кийин жашыруун күзөмөлдөө астында чыгарып жиберишти. Түрмөдөн чыгаары менен ал башка губерниядагы башка бир кыштакка барып, мугалим болуп орношту дагы, баягы мурунку ишин кайра баштады. Аны кайра дагы камашты. Бу жолу ал 1 жыл 2 ай түрмөдө жатты дагы, түрмөдө өзүнүн көз карашын мурдагысынан бетер чыңдады. Экинчи жолу түрмөгө камалгандан кийин аны Пермь губерниясына айдап жиберишти. Айерден ал качып кетти. Аны кайра дагы кармашты дагы, 7 ай камап жатып, Архангельский губерниясына айдап жиберишти. Айерден жаңы падышага ант берүүдөн отказ кылган үчүн аны Якутск областына айдоого кесишти. Ошентип ал эс тарткан өмүрүнүн теңин түрмө менен айдоодо өткөрдү. Ушул сандалганы аны кек санаткан жок, кайратын начарлатмак тургай кайра күчөтүп жиберди. Ал ашказаны сонун иштеген, дайыма зирек, шайыр, кайраттуу жигит эле. Ал эч качан эч нерсеге өкүнчү эмес, эч качан паландай кылайын деп алдан тайычу эмес, акылынын илбериңкилигинин, камбылдыгынын күчү аркасында учурунда аракет кыла турган. Эркиндикте жүргөн кезинде ал өзү көздөгөн максат үчүн, эмгекчи, көбүнчө дыйкан элди агартуу, баш коштуруу максат үчүн иштечү эле. Түрмөдө отурган кезинде ал тышкы чөйрө менен байланышуу үчүн жалаң өзү үчүн гана эмес, өзүнүн жолдоштору үчүн дагы азыркы турмуш шартын жакшыраак орноштуруу үчүн дайыма ошондой эле кайрат, камбылдык менен иштей турган. Ал баарынан мурда коомчул киши эле, өзү үчүн ага эч нерсе керек эместей болуп көрүнө турган. Ошондуктан ал жокко да ыраазы болчу эле. Бирок жолдоштору үчүн ал көп нерсени талап кылып, ар кандай ишти, кара жумушту дагы, акыл жумушун да тынбай, уктабай, тамак жебей иштей турган. Дыйкан болгондуктан ал эмгекти жакшы көрчү эле. Жумушта дайыма жигердүү, шамдагай эле. Албетте арак ичип, тамеки чекпей турган. Кыйналбай этпей эле, башкалардын сезимине гана эмес, пикирине дагы кунт коюп, сылыктык кыла турган. Кемпир энеси дыйкандын сабатсыз жесири, ырым-жырымга абдан ишенген киши эле. Ал азыр дагы тирүү болчу. Набатов ага жардам берип,
эркиндикте жүргөн кезинде барып келип жүрчү эле. Үйгө барганда энесинин турмушунун майда чүйдөсүнө да каралашып, иштерине жардам берип, өзүнүн мурунку жолдоштору дыйкан балдар менен байланышын үзбөй келген. Алар менен чылым тартып, мушташып, алардын алдаганын, ошол өздөрүн торго түшүргөн алдамчылыктан кандай кутулуу керек экендигин аларга түшүндүрө турган. Революция элге эмне бере тургандыгы жөнүндө ойлонгонунда, сүйлөгөнүндө, ал туулуп өскөн элин ошондой эле шартта, бирок жери бар төрө менен чиновниктери жок шартта жашай турган элди көзүнө элестетчү эле. Анын түшүнүгүндө революция элдин турмушунун негизги формасын өзгөртүүгө тийиш эмес болчу. Бу жагынан ал Новодворовдун жана анын Маркель Кондратьев деген шакиртинин пикирине кошулчу эмес. Анын пикири боюнча революция бүткүл имаратты бузбай, ошол сонун, бекем, эбегейсиз зор, өз абдан жакшы көргөн эски имараттын ички бөлмөлөрүн гана башкача бөлүштүрүүгө тийиш эле. Дин жөнүнөн дагы ал куюп койгондой дыйкан эле. Физикалык маселелер жөнүндө, ааламдын качан жаратылгандыгы, акырет жөнүндө такыр ойлобой турган. Арагу сыяктуу ал үчүн да Кудай ушу кезге чейин эч кандай кереги тийбеген гипотеза болуучу. Аалам Моисей айткандай жаратылдыбы же Дарвин айткандай жаратылдыбы? Анын эч кандай иши жок эле. Анын жолдоштору үчүн өтө маанилүү болуп эсептелген дарвинизм дагы ал үчүн аалам 6 күндө жаралды деген ой жүгүртүп ойноочу оюн сыяктуу эле. Ааламдардын мындай жаратылгандыгы жөнүндөгү маселе менен ал убара болчу эмес. Анткени бул дүйнөдө кандайча жакшыраак жашоо жөнүндөгү маселе ар дайым анын алдында тура турган. Келечектеги турмуш жөнүндө ал ойлоочу эмес. Айванаттар менен өсүмдүк дүйнөсүндө эч нерсе бүтпөй, дайыма бир формадан экинчи формага, кык данга, дан тоого, көнөк баш бакага, курт көпөлөккө, дабыркай эменге айлана турган сыяктуу киши да эч качан жок болбой, дайыма өзгөрүп гана турат деген. Ата бабасынан калган бардык дыйкандарга таандык, айныбас, кебелбес көз карашты көңүлүнүн чордонунда сактап жүрө турган. Ал ушуга жакшы ишенгендиктен дайыма кайраттуу, атүгүл өлүмдөн коркпой, дайыма шайыр жүрүп, өлүмгө алып бара турган кыйынчылыктардын баарына чыдай турган. Бирок а жөнүндө сүйлөгөндү жаман көрчү эле. Атүгүл а жөнүндө сүйлөгөндү билчү да эмес. Ал иштегенди жакшы көрүп, ар дайым практикалык жумуштан колу бошобой турган. Ушундай практикалык жумушка жолдошторун да түртө турган. Бул партиядагы дагы бир элден чыккан саясий арестант Маркель Кондратьев мүнөзү башка киши эле. 15 жашынан тартып ал иштей баштады дагы. Кемсинүү дегенде чала була түшүнгөнүн басуу үчүн тамеки чегип арак иче баштады. Рождество майрамында фабриканттын аялы уюштурган ёлкага балдарды алып келишкенде жолдоштору менен ага бир тыйындык чоор, бир алма, боелгон бир жаңгак, бир алмурут берип, фабриканттын балдарына ага ошо кезде сыйкырчынын белеги сыяктанган кийин билсе 50 сомдон кымбатыраак оюнчук беришкенде, ал биринчи жолу кемсинип ыза болгон эле. 20 жашка чыгып иштеп жүргөн кезинде алардын фабрикасына атактуу революционер аял жумушчу болуп кирди дагы. Кондратьевдин өтө зээндүү экенин байкап, ага китеп, брошюра берип, анын абалын, ошол абалга жеткирген себептерди, ал абалын жакшыртуу чараларын түшүндүрүп сүйлөшүүчү болду. Өзүнүн эзилген абалынан өзүн, башкаларды куткаруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө ачык болгондо, ошол абалдын адилетсиздиги ага мурдагыдан алдаганчалык ырайымсыз, жаман болуп көрүндү дагы, ал жан дили менен боштондукка чыккысы келди. Атүгүл ошол ырайымсыз адилеттикти орнотуп, колдон келген кишилерди жазалагысы да келди. Ага ошондой кылуу мүмкүнчүлүгүн билим берет деп түшүндү дагы. Кондратьев билим алууга дилгир болуп берилди. Социалисттик идеалды билим аркылуу кандайча жүзөгө ашырууга боло турганы ал үчүн анчалык ачык эмес эле. Бирок өзү дуушар болгон абалдын адилетсиздигин билим кандай ачып көрсөтсө, ошол адилетсиздикти билим ошондой эле оңдойт деп ишенди. Анын үстүнө билим
өзүн башка кишилерден кадырлуураак кыла тургандай сыяктанды. Ошондуктан ал тамеки чеккенин, арак ичкенин таштап, өзү кампачы болуп иштеген күндөн тартып көбүрөөк боло баштаган бош убактысын бүт окууга арнады. Революционер аял аны окутуп, анын ар кандай билимде суктанаарлык менен өздөштүргөн зээндүүлүгүнө абдан таң калып жүрдү. 2 жылдын ичинде ал алгебраны, геометрияны, өзү бөтөнчө жакшы көргөн тарыхты үйрөндү дагы, бүткүл көркөм, сын адабиятты, эң негизги социалисттик адабиятты бүт окуп чыкты. Революционер аялды үйүнөн тыюу салынган китеп табылган үчүн аны менен кошо Кондратьевди дагы камашты. Кийин аны Вологда губерниясына айдап жиберишти. Ошол жерде жүрүп ал Новодворов менен таанышты. Дагы революциячыл топтон китептерди окуп чыкты. Окуганын баарын көкүрөгүндө калтырып, өзүнүн социалисттик көз караштарын мурдагыдан бетер чыңдады. Айдоодон кийин ал фабриканы талкалап, директорун өлтүрүү менен бүткөн жумушчулардын чоң иш таштоосуна жетекчилик кылды. Аны камап, укугунан ажыратып сүргүнгө кести. Доорон сүрүп турган экономикалык курулушка кандай мамиле кылса, динге дагы ал ошондой тескери мамиле кылчу эле. Өзү туулуп өскөн диндин сандырактаган кеп экенин түшүнүп, адегенде коркуп, кийин кубана ошол динден бошонду. Өзүнүн ата бабасын ушу күнгө чейин кармап келген алдамчылык үчүн өч алгансып, ал попторду, заарды тил менен келекелеп күлүүчү болду. Өзүнүн өнөкөтү жагынан ал кечил сыяктуу эле. Ар нерсеге аз экен дебей ыраазы болчу эле. Жаш чагынан жумушка көнгөн киши сыяктуу булчуңу мыкты чыйралган киши болгондуктан ал кандай гана кара жумуш болбосун эң эле оңой, көп шамдагай иштей турган. Бирок түрмө менен этаптарда окуусун үзбөш үчүн бош убактысын өтө кадырлай турган. Эми ал Маркстын 1 томун үйрөнүп, эң ашкан кымбат буюм катарында ошол китепти мешогуна катып, абдан камбылдык менен сактап жүрдү. Өзүнүн жолдошторунун баарына ал токтоо, көңүл кош мамиле кылчу эле. Бирок ар нерсе жөнүндө сүйлөгөн пикирин кынтыксыз чындык деп эсептеп, өзү абдан берилген Новодворовго башкача мамиле кылуучу. Бардык керектүү иштерде кедерги болот деп эсептеп, аялдарды ал абдан жек көрө турган. Бирок Маслованы ал төмөнкү тапты жогорку таптын эксплуатациялаганынын мисалы катарында көрүп, аяп, сылап, сыйпап мамиле кыла турган. Ошол себептен ал Нехлюдовду жаман көрчү. Аны менен көп сүйлөшпөй, анын колун кыспай, Нехлюдов менен амандашканда колун сунуп гана тим болчу эле. Печ алоолоп күйүп ысыды. Чай демделип, стакандар менен кружкаларга коюлуп, сүт менен акталды дагы, банкалар буудайдын унунан жаңы бышырылган ак нан, жумуртка, май, торпоктун башы менен буту коюлду. Секиге столдун ордосуна жайылган дасторконго жакын отурушту дагы, чай ичип, тамак жеп, сүйлөшүп отурушту. Ранцева яшикте чай коюп отурду. Калгандары анын жанына топтолушту. Крыльцовкана суу болгон чолок тонун чечип, кургак чоң жоолукка орунуп, өзүнүн ордунда Нехлюдов менен сүйлөшүп жатты. Жол жүрүп, суукка үшүп, суу болгондон кийин ошо жердеги акыр чикирден, башаламандыктан бардыгын жайлаштыруу үчүн эмгек кылышкандан кийин тамак жеп, ысык чай ичкенден кийин баарынын көңүлү сүйүнүп, жайланып калды. Тубалдын ар жагынан угулган дабырт, кыйкырык, уголовный кылмышкерлердин тилдешкени, өздөрүн курчап турган нерсе жөнүндө эстерине салгансып, жакшы жайланышканын сезгендерин андан бетер күчөтүштү. Деңиздин ортосунда аралда турган сыяктуу, алар өздөрүн каптаган кемсинтүүдөн жана чегинүүдөн убактысынча кутулгандай сезишти. Ошонун натыйжасында алардын көңүлү көтөрүлүп, делебеси козголуп турду. Бардык нерсе жөнүндө сүйлөштү, бирок өздөрүнүн абалы, өздөрүнүн эмне күткөнү жөнүндө гана сүйлөшкөн жок. Андан тышкары, коду ушул кишилердей болуп, зордук менен баш кошкон жаш эркектер менен аялдардын арасында ар дайым болуп келген сыяктуу, алардын арасында дагы ыктыярдуу, ыктыярсыз чийлешкен, бири-бирине кызыгуу мамилеси пайда болду. Алар бүт дээрлик бирине бири ашык болду. Новодворов дайыма күлүңдөп, Татынакай Грабецке ашык болуп калды.
Грабец такыр аз ойлонгон, революциянын маселелерине бүтүндөй көңүл куш караган жаш курсистка эле. Бирок замандын таасирине баш ийип, өзүн кандайдыр жаманатты кылып алып, айдоого кесилген эле. Камалбай эркиндикте жүргөндө анын өмүрдүн негизги мүддөөлөрү эркектерди өзүнө кызыктырууда болгон сыяктуу. Сурак убагында дагы, түрмөдө да, айдоодо жүргөн кезинде да ошонусун уланта берди. Эми айдалып келатканда Новодворов кызыгып калды деп көңүлүн жубатып, өзү да ага ашык болду. Бат эле ашык боло калчу, бирок өзүнө башкаларды ашык кыла албачу. Өзүм ашык болгондон кийин башкалар да мага ашык болот го деп ишенген. Вера Ефремовна бирде Набатовка, бирде Новодворовка ашык болду. Крыльцов да Мария Павловнага ашык болуп калган сыяктанды. Мария Павловна ал эркектер аялдарды сүйгөндөй сүйүүчү эле. Бирок Мария Павловнанын сүйүү маселесине кандай мамиле кыла тургандыгын билип, ал өзүнүн сезимин достук кылгансып, өзүн сылап сыйпап баккан үчүн ага ыраазы болгонсуп, кылдаттык менен жаап жашырып жүрдү. Набатов менен Ранцеванын сүйүшүү мамилелери татаал байланышкан эле. Мария Павловна кыз эле бойдон таза калган сыяктуу. Ранцева эринин зайыбы, арамдыгы жок аял эле. 16 жашында гимназияда окуп жүргөн кезинде ал Петербург университетинин Ранцев деген студентин сүйүп калды да, 19 жашында Ранцев университетте окуп жүргөндө ага күйөөгө чыкты. 4 курска келгенде анын эри университеттеги окуяга катышкандыгы үчүн Петербургдан айдалып, революционер болуп кетти. Зайыбы окуп жүргөн медицина курсун таштады дагы, эринин артынан барып, ал дагы революционер болуп кетти. Эгерде эрин дүйнө жүзүндөгү кишилердин ичинен эң жакшы, эң акылдуу деп эсептебесе, ал эрин сүйбөйт эле, сүйбөй туруп күйөөгө да чыкпайт эле. Бирок сүйүп калып, өзүнүн пикири боюнча дүйнөдөгү эң жакшы, эң акылдуу кишиге күйөөгө чыккандан кийин, албетте ал турмуштун максатын дал ошол дүйнө жүзүндөгү эң жакшы, эң акылдуу киши түшүнгөндөй түшүндү. Эри адегенде турмушту окууда деп түшүндү. Зайыбы дагы турмушту дал ошондой деп түшүндү. Эри революционер болгондон кийин өзү дагы революционер болду. Жашап турган түзүлүшкө чыдоого болбойт. Бул түзүлүшкө каршы күрөшүү, ар бир адам эркин өөрчү алгыдай жана дагы ошол сыяктуу нерселер болгудай турмуштун саясий экономикалык курулушун орнотууга аракет кылуу ар бир адамдын милдети болот деп Ранцева абдан жакшы далилдей алчу эле. Ага өзү чын эле ушундай ойлой тургандай, ушундай сезе тургандай болуп көрүнчү. Бирок негизинде эри ойлогон нерсенин баары акыйкат, чындык деп гана ойлой турган. Эри менен жаны бирдей, ынтымактуу турууну гана тилеп, ошенткенинен улам гана көңүлү ток болуп жүрдү. Эри менен энеси алып калган баласы менен ажырашуу ага абдан оор болду. Бирок ал эри үчүн, эри өмүрүн багыштагандыктан, шексиз акыйкат болгон иш үчүн чыдап жүргөнүн билип, ушул ажырашканына кабак кашым дебей чыдады. Анын эси дарты дайыма эринде боло турган. Мурда эч кимди сүйбөгөнүндөй, азыр дагы эринен башка эч кимди сүйчү эмес. Бирок Набатовдун берилип, арам ою жок сүйгөнү ага таасир кылып, делебесин козгоду. Эринин досу, өнөгөлүү, бекем киши болгондуктан, Набатов аны менен өзүнүн карындашындай мамиле кылууга тырышты. Бирок кандайдыр андан чоңураак бир нерсе Набатовдун ага кылган мамилесинен байкала калып жүрдү. Ошол кандайдыр бир чоңураак нерсе экөөнүн тең чоочутуп, ошону менен катар экөөнүн оор турмушун жеңилдетти. Мына ошентип, булардын тобунда ашык болуудан аман калган Мария Павловна менен Кондратьев гана болду. Чай ичип, тамак жегенден кийин ар дайымкы каадасынча Катюша менен жалгыз сүйлөшөм го деп Нехлюдов Крыльцов менен маектешип отурду. Ошол арада ал Крыльцовго баягы Макар айткан өтүнүчтү, анын кылмыш кылган тарыхын сүйлөп берди. Крыльцов балбылдаган көзүн Нехлюдовдун бетинен албай ынтаа коюп укту. Рас, деди ал күтпөгөн жерден. Биз баарыбыз бирге,
тигилер менен жанаша баратабыз деген пикир оюман кетпейт. Тигилер менен дегеним ким? Алар жанагы биз азабын тарткан, өзүбүз менен бирге бараткан кишилер. Ошондой болсо да аларды биз билбейбиз. Атүгүл алардын ким экенин такыр билгибиз да келбейт. Анын үстүнө алар бизди жек көрөт, душманыбыз деп эсептейт. Мына ушунусу жаман. Жаман дегидей эчтеме деле жок, деди Новодворов беркилердин сөзүнө кулак салып отуруп. Масса дайыма бийликти гана жакшы көрөт, деди ал корсулдап. Өкмөт бийлик кылып жатат, ошондуктан алар өкмөттү сыйлайт, бизди жек көрөт. Эртең бийликти биз колубузга алсак, алар бизди жакшы көрө баштайт. Ошол арада дубалдардын нары жагынан тилдешкен ызы чуу, дубалга урунган дабыш, кишендин шыңгыраганы, чаңырып кыйкырган үндөр угулду. Бирөөнү сабашып, кимдир бирөө кокуй өлтүрдү деп кыйкырып калды. Тигине айвандарды көрдүңбү? Алар менен биздин ортобузда кандай байланышыбыз болушу мүмкүн, деди Новодворов камырабай. Сен айвандар дейсиң, азыр эле мага Нехлюдов бир жорук жөнүндө айтып берди, деди кыртышы сүйбөй Крыльцов. Анан ал Макар өзүнүн жердешин куткарып калам деп башын сайганы жөнүндө сүйлөп берди. Ал ошенткени айвандык эмес, баатырдык иш, боорукердик, деди Новодворов мыскылдагансып. Андай кишилердин эмоциясын, алардын кылык жоруктарынын себептерин түшүнүү бизге кыйын. Жанагы иште сен пейлигеңдикти көрөсүң. Балким анда каторгага кесилген кишиге ичи тардык кылып жаткандык бардыр. Башка кишиден сен деле жакшы нерсени көргүң келбейт, деди Мария Павловна күтпөгөн жерден жээлигип. Ал бардыгы менен сен деп сүйлөшө турган. Жок нерсени көрүүгө болбойт. Жаман өлүмгө башын сайып отурган кишини кантип көрүүгө болбойт. Менин оюмча, деди Новодворов, эгерде биз өз ишибизди иштегибиз келсе, ал үчүн биринчи шарт Кондратьев лампанын жанында окуп отурган китебин бияка коюп, өзүнүн устатынын сөзүн ынтаа коюп уга баштады. Карандай кыялга берилбестен болгон ишке болгондой карообуз керек. Көпчүлүк элден эчтеке күтпөй, ушул көпчүлүк эл үчүн бардыгын иштөөбүз керек. Масса биздин ишибиздин объектиси болот. Бирок азыркыдай ыкшоо болуп турган кезинде алар биздин кызматташыбыз боло албайт, деп баштады ал лекция окуп жаткансып. Ошондуктан өнүгүш процесси, аларды биз даярдап жаткан өнүгүш процесси болмоюнча, алардан жардам күтүү жөн эле кургак кыял. Өнүгүш процесси кандай, деп сүйлөй баштады Крыльцов, кызарып татарып. Биз зордук зомбулукка, деспотизмге каршыбыз дейбиз. Жанагың эң жаман деспотизм эмеспи? Эч кандай деспотизм жок, деп Новодворов жай баракат жооп кайтарды. Менин айтаарым эле, эл барууга тийиш болгон жолду мен билем, ошо жолду көрсөтө да алам. Эмне үчүн сен көрсөткөн жол чыныгы жол деп ишенесиң? Же ушунун чоң революциянын инквизициясы менен даргасып өлтүрүүдөн келип чыккан деспотизмби? Алар да илим боюнча бирден бир чыныгы жолду билишкен. Алардын жаңылышып келгени менин жаңылыштыгымды далилдей албайт. Анан деги идеологдордун жөөлөгөнү менен олуттуу экономикалык илимдин маалыматтарынын ортосунда чоң айырма бар. Новодворовдун үнү бүткүл камераны жаңыртып жиберди. Ал жалгыз өзү сүйлөп, калгандары унчукпай турду. Дайыма талашат да жүрүшөт, деди Мария Павловна. Новодворов бир пас токтой калганда, бу жөнүндө сиздин оюңуз кандай, деп сурады Нехлюдов Мария Павловнадан. Менин оюмча өзүбүздүн көз караштарыбызды элге таңууга болбойт. Анатолийдин айтканы туура, а сизчи, Катюша, деп сурады Нехлюдов күлүмсүрөп. Андан жооп күтүп, дагы башкача бирдеме айтып жибербегей эле деп чоочуп. Менин оюмча карапайым эл запкы жеди, деди Катюша. Бүтүндөй кызарып, карапайым эл абдан запкы жеди деп кайталады. Туура, Михайловна, туура, деп кыйкырды Новатов. Эл абдан запкы жеди. Элди запкы жебегидей кылыш керек. Биздин бардык ишибиз ушуга байланышы зарыл. Революциянын милдеттери жөнүндө таң каларлык түшүнүк экен, деди дагы Новодворов унчукпай ачуулана тамеки чеге баштады. Тигини менен сүйлөшкүм келбейт, деп шыбырады дагы Крыльцов унчукпай калды. Сүйлөшпөгөнүңүз абдан жакшы, деди Нехлюдов. Новодворовду революционерлердин баары жакшы көрсө да, ал абдан окумуштуу болсо да,
абдан акылдуу деп эсептелсе дагы, Нехлюдов аны өзүнүн адеп акылак сапаты жагынан орто деңгээлден төмөн тургандыктан, ошол деңгээлден алда канчалык төмөн турган революционерлердин катарына кошо турган. Бул кишинин акыл күчтөрү, анын алымы чоң нерсе, бирок өзү жөнүндөгү пикири анын бөлүүчүсү эсепсиз зор эле. Анын акыл күчүнөн небак өтүп кеткен. Симасонго салыштырганда бул киши духовный турмушу жагынан бүтүндөй карама-каршы мүнөздөгү адам. Симасон бардык кылык жоругу акыл аракетинен келип чыккан кылык жоруктарын ошол акыл аракети аныктай турган бүтүндөй эркек мүнөзүндөгү кишилерден эле. Новодворов болсо акыл аракетинин анча-мынчасы сезими койгон максатка жетүү үчүн, анча-мынчасы сезимдин кесепетинен келип чыккан кылык жорукту актоого багытталган бүтүндөй аял мүнөздүү кишилердин катарына кире турган. Новодворов өзүнүн бүткүл революциячыл ишин абдан ынанарлык далил менен балээдей түшүндүрө билсе дагы, Нехлюдов анын революциячыл ишин жалаң гана мансапкорлукка, кишилердин алдында мыкты сынууга негизделгендей болуп көрүнө турган, башка кишилердин пикирин өздөштүрүп алып, таптык кылып айтып берүүгө зирек болгондуктан, ал окуп жүргөн кезинде окутуучулары менен окуучулардын арасында аныкындай жөндөмдүүлүк жогору бааланган жерде, гимназияда, университетте, магистрликте үстөм келип, өзү дагы ыраазы болуп жүрө турган, бирок диплом алып окууну таштагандан кийин анын ушул мыкты сынганы да жок болду. Новодворовду жаман көргөн Крыльцов Нехлюдовго айткандай, ал күтпөгөн жерден жаңы чөйрөдө мыктылык кылуу үчүн өзүнүн көз карашын бүтүндөй өзгөртүп, постепеновец либералдыгын таштап, ашкан народоволец болуп кеткен эле. Шектендирип, олку-солку кылуучу эстетикалык, өнөгөлүү сапат анын мүнөзүндө болгондуктан, көп узабай эле ал революциячыл чөйрөдө партиянын жетекчиси болуп, өзүнүн намыскөйлүгүн алым сындырды. Бир багытты тандап алгандан кийин ал эч качан шектенип, олку-солку болгон жок. Ошондуктан эч качан жаңылбайм деп ишенип жүрдү. Бардык нерсе ага бөтөнчө жөнөкөй, ачык, шексиз болуп көрүндү. Көз карашынын тайыздыгы, бир тарапкерлик аркасында чын эле бардык нерсе ага оңой, ачык болду. Өзү айткандай, логикалуу гана болуш керек эле. Анын жагалданганы ушунчалык күчтүү эле. Анысы кишилерди өзүнөн оолак качырып, же бүтүндөй баш ийдирип ала турган. Анын чексиз жагалданганын терең ойлуулук, даанышмандык деп эсептеген жаш жигиттердин арасында иштебеген себебинен жаштардын көпчүлүгү ага моюн сунду дагы. Революциячыл чөйрөлөрдө ал чоң ийгиликке жетишти. Анын иштеген иши бийликти басып алууга, жыйындарды чакырууга тийиш болгон көтөрүлүш даярдоодо эле. Ошол сбордо ал түзгөн программа сунуш кылынышы тийиш болчу. Ошол программасы бардык маселелерни кучагына алат. Ошондуктан ал программаны орундатпай коюуга болбойт деп ал толук ишенип жүрдү. Жолдоштору аны тайманбаган эрдик үчүн кадырлай турган, бирок жакшы көрүшчү эмес. Ал өзү болсо эч кимди жакшы көрчү эмес. Чыгаан, мыкты кишилерге ал өзү менен тең тайлашкан кишилер катарында мамиле кыла турган. Ошондуктан картаң, эркек маймылдар жаш маймылдарды кандай кылгансыңары? Колунан келсе, аларды дагы ал жанын үрөп ошондой кыла турган. Өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүгө жолтоо кылбасын деп гана. Ал башка кишилердин бүткүл акылын, жөндөмдүүлүгүн курутуп таштоодон кайра качпас эле. Ал өзүнө кулдук урган кишилерге гана жакшы мамиле кыла турган. Эми ал ушул жолдо баратып, өзү үгүттөп алган жумушчу Кондратьевке, өзүнө экөө тең ашык болуп калган Вера Ефремовна менен Татнакай Грабецке дал ошондой мамиле кылды. Принцибинде ал аялдар маселесин жактаганы менен көңүлүндө бардык аялдарды макоо, эч нерсеге арзыбаган жан деп эсептей турган. Азыр өзү Грабецке ашык болгон сыңары, кээде жароокердик кылып ашык болгон аялдарын гана эч кимге теңебей, алардын артыкчылыгын өзүм гана билем деп эсептей турган. Эркек аялдардын мамилеси жөнүндөгү маселеде да ага бардык маселе сыяктуу эле эркин сүйүүнү таануу менен толук чечилчүдөй, абдан оңой, ачык болуп көрүнчү эле. Анын никесиз бир аялы болгон,
экөөнүн ортосунда чыныгы сүйүү жок экенине көзү жетип ажырашып кеткен дагы бир никелүү аялы бар эле. Эми Грабецке эркин үйлөнөмбү деген ниети бар болчу. Нехлюдовду ал өз айткандай Маслова менен жоюпуланат деп, айрыкча ушу кездеги түзүлүштүн кемчиликтери жана аны оңдоо чаралары жөнүндө куду өзү Новодворов ойлогондой сөзмө сөз ойлобой, өзүнчө князьча, демек макоочу ойлойт деп жек көрүүчү эле. Новодворовдун ушундай мамиле кылганын Нехлюдов биле турган. Канчалык өкүнсө дагы Нехлюдов ушу саякат кылып жүргөн убагында өтө көңүлчөөк болгонуна карабастан, ага ошондой эле мамиле кылды. Аны өлгөндөй жаман көргөнүн такыр жеңе алган жок. Сиздер орус элинин залкар жазуучусу Лев Николаевич Толстойдун Пейилдин оңолушу романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.